Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ышкыбыздар. Белгилүү жазуучу Зора Сооронбаеванын Астра гүлү повести. Булар сапарга билгизбей туруп, ишти чукулунан баштоого убада кылышат. Негизи шылтоо атамдын ден соолугуна байланыштуу жүргүзүлүптүр. Шааркан ишке чыгып, үйүн көздөй түшкү тамакка өтүп бараткан Сапарды көрүп, астын тосо басат. Сапаштын бетинен өөп салам айтып кой деген бирөөнүн аманаты бар эле. Сапардын көзү Шааркандан өтө жалжылдайт. Саламат болсун жеңе, ким экен айтсаңыз? Кечинде кыз менен сүйлөштүк. Кайта эле сени сурайт. Сапар Шаарканын сөзүнө ишенип калат. Гүлкан мени сүйөт экен да, болбосо өөп кой деп жеңесине айтат беле. Кайдан жүрүп сени ушунчалык жакшы көрүп калдым экен? Сөзүнүн күчү оңой эмес окшобойбу? Ошентип Сапардын мен деп соккон дилгерлүү жүрөгүн ого бетер асманга учуруп, жаш көңүлүн жайлантышат. Жер сууга батпай толкундап турган Сапарды атам кечинде жанына чакырып алып, ден соолугунун күндөн күнгө начарлап баратканын бетине кармап мындай дептир. Бир топ күндөн бери ар кайсына өткөн кеткенди көп ойлоп санаачылда болуп кеттим. Маркум Жусупбек жигиттин гүлү эле. Гүлдөп турган кезинде жок болуп кетти. Мен андан улуу болгонум менен асыл кештен артык элек. Бир тууган бул жакта калсын, ата баладай ынтымактуу болчубуз. Эртең согушка жөнөймүн деп жатканда, ары сенин жентегиң деп элден бата алганы, ары ага тууган менен коштошкону Айыл апаны чакырып тамак берип калды. Тамактан кийин эшек дарбыса кошу дарбыйт болуп, эл менен чогуу тополоң түшүп, кепичимди кийип жатсам, жаке, жеңем экөөң кайда шашып жатасыңар? Кетерсиңер отуруп тургула. Айтаар аманатым, кеңешер кебим бар деди. Ата айтса айтпаса төгүнбү, деп өзүмдүн шашмалыгыма уяла түштүм. Эл кеткенден кийин кобурашып эт бышымга отурдук. Сенин төрөлгөнүңө ошондо 3-4 күн эле болсо керек, кызыл эт балапандай кылып, сени Жусупбек жылаңач этине салып, бооруна басып отурду. Уулум менен жит алышып кетейин деп жатам, жаке, деп жаркылдап күлдү. Кайрылып келип эл журтту көрөмүнбү, көрбөймүнбү? Ким билет, Сапарым атасыз өсүп калмак болду. Саким болсо, турмуштун ысык суугун көрө элек, али жаш. Ушул 2 жетимге көз кырыңызды сала жүрүңүз. Өлбөй тирүү келсем жакшылыгыңызды билермин. Өлүп калсам айла жок, Сапашыма өбөк жүлөк боло жүрүңүз деген эле. Кайраным. Жусупбек айткандай, өзүнө өбөк жүлөк боло турсун. Биротоло ата болгону отурам минтип. Менин бардыгын айтты, бардыгына түшүндүм Сапаш. Менин сөзүмдү да уккандырсың өзүң. Гүлкан эртең келсе эртең, бүгүн келсе бүгүн. Убакытты бекер сузбой, кол кармаштырайын деп турам. Бул тилегимди кандай дейсиң балам? Оюңду айтчы. Атамдын аталык мээримине чексиз ыраазы болгон Сапар ойдо жок жерден чыккан мындай сөзгө тура калып, 2 колун бооруна алып, башын ийип, өзүнүн макулдугун билдиргендей болот. Болуптур Сапаке, камыңды көрө бер дейт атам. Анын чекесинен өөп. Бул жөнүндө мен кийин уктум дебедимби? Айланада эмнелер болуп жатканына түшүнбөдүм. Мени үйдөн алып чыкканда Сапардыкына алып барышат деп гана ойлодум. Бирок кандай болгон жок. Түз эле селолук советтин конторасын көздөй бет алдык. Сапар экөөбүз бир топ кишинин узатуусунда үн катпай жүрүп отурдук. Сельсоветте отургандар биздин келерибизди билишет окшойт, орундарынан тура калышып, мээримди тосуп алышты. Никелешүү башталды. Гүлканды сүйөсүңбү, Сапар? Сапар толкундап сүйлөдү. Сүйөм. Эгер сүйбөгөн болсом, никелешүүгө келбейт элем да. Сенчи көке? Кызык сүйлөйсүң да. Кыздан сурабай эле, жазуучуңду жаза бербейсиңби? Забадай болгон абалардын алдында сүйөм деп кантип айтат? Жеңемдин сөзү өктөм чыкты. Жумушум бүттүм. Сапар закондуу күйөөм болду. Сапар дедим, селолук советтин конторасынан чыгып баратып. Болору болду, мөрөй сеники. Бирок менин бир өтүнүчүмдү аткарарсың. Жүзүмө жалдырай эң эле карап алып, колтугумдан алды. Эмне деп айтаарымды да билбей турам. Ушундайда бактылуу мезгил болот экен, Бүгүндөн баштап ар дайым сенин эркиңдемин. Кандай тапшырма бербегин, Сапарың дайым даяр. Ата-энеге таянып жүрүп, акыры максатыңа жеттиң.
Биздин бүгүн Фрунзеде үйлөнүү тоюбуз өтмөк. Кыянаттык кылдың, кара ниет экенсиң. Антип айтпа көкөн. Балким тамаша кылып жаткан чыгарсың. Бирок мындай жагымсыз сөздү ойносоң дагы экинчи кулагыма угузба. Сүйгөнүм үчүн күнөөлөсөң өзүң бил. Кечирим сурайм. Кечирбейм го Сапар. Кечиресиң алтыным. Кечирбегенде кайда барат элең? Айтайын деген сөздү айтчы. Шаарга телеграфка барып келели. Ошол элеби? Ошол эле. Гүлкан экөөбүз шаарга барып келели деген Сапардын өтүнүчүнө ата-энем көнбөй жатып, акыры жеңемди кошуп беришти. Телеграфка келгенде калтыраган алсыз колум менен мындай деген кыскача телеграмманы жаздым. Фрунзе шаары, Сахалин көчөсү, Бакиров Сулайманга. Гүлкан күтүлбөгөн жерден кечээ каза болуп, бүгүн жайына коюлду. Сапар. Муну жибер. Жазылган телеграмманы колуна карматтым. Сапар чок басып алгандай секирди. Ушул да кеппи? Деги эмне деп жазгансың? Сапар теңселе түштү. Башкача берүүгө болбойбу? Эч нерсеге түшүнбөйм. Кара ниеттикти жасаганды билген киши андан аркысындагы жасайт. Өзүм уруксаат бергенден кийин жибере бер, болбосо өзүм жиберем. Өң өчкөн Сапар телеграмманы жиберүүгө аргасыз болду. Биздин үйлөнүү тоюбуз бир жумага чейин эки үйдүн ортосунда салтанат курду. Жумуштан кийин чакырылган жаштар биринен сала бири чубашып келип жатты. Келгендердин арасынан издегеним Ажар. Жанараак Шааркан жеңемди чакырып алып, экинчи жолу жиберткен кишим кайра келди. Ажар үйүндө жок экен. Колхоздон биротоло бошонуп, рыбачиде кежесиникине кетиптир. Эрдимди кесетиштедим. Каңырыгым түтөп, ичимден сыздап турдум. Өзү эле жарыла жазда бараң турган жаралуу жүрөгүм Ажарды эстеген сайын ыйлап да, сыздап да жатты. Жөн гана айтылган сөз болуп жүрбөсүн. Ажарды кечээ эле түшкө жакын көчөдөн көрдүм эле, деди отургандардын ичинен бирөө. Колхоздун талаачылык бригадасынын бухгалтери көөдөнүн кере сүйлөдү. Расчет ала элек, бирок колхоздон кетерин кетти. Башкарма арызына кол коюп мага берген. Качан? Сапар менен Гүлкан Бакыт үйүнө кайсы күнү барышты эле? Ошонун эртеси. Анан отурган жаштар эки-экиден күбүр-шыбыр боло башташты. Алардын сүйлөшүп жатып, Сапар экөөбүзгө алдыртан алмак-салмак кадалган көздөрү мага жагымсыз да, көрксүз да болчу. Санааркап жүрүп жүдөп кеттим. Куурайдай болуп арыктадым. Баягы кыз кезимдеги шайыр күлкүм, жайдары мүнөзүмдөн бирөө да калбады. Баардык оюм Сапар менен ажырашуу, ачык түрмөгө окшогон ушул жагымсыз үйдөн кутулуу. Фрунзедеги тайэкемдин мени менен тең туш кызы бар. Ал экөөбүздүн жолдоштук мамилебиз жакшы болчу. Ага Сулаймандан кабар алып бергин деп жазган катыма жооп келиптир. Сулаймандын аты жазылган бул кат жүрөгүмдөгү дартты жеңилдетмек турсун, кайгыга кайгы, күйүтүмө күйүт кошкондой болду. Ал баардыгын жазыптыр. Мени өлдү деп берилген телеграмма Сулаймандын жалгыз керт башын эмес, бүт үй бүлөсүнө кара кийгизип, кан жуткузуптур. Биздин үйлөнүү тоюбузга карата Сулаймандын ага жеңеси, эже карындаштары, жолдош жоросу болуп, бир топ киши келишиптир. Өлгөндү угуп, ыйлап сыктап бүткөндөн кийин күйүттөн баш көтөрө албай боздук какшап жаткан Сулайманды кантип соороторун билбей отургандардын айласы кетет. Акыры күйүттүү күйөөнүн өтүнүчүн угуп, баардыгы макул болушат. Азыр Сулайманды алып биздикине барып, ата-энеме көңүл айтып, мага бат окуп кетишмекчи болот. Биринчи аракет Сулаймандын мен деп соккон армандуу жүрөгүн суутуу экен. Булар ошентип жолго камынып жаткан кезде менин тең туш кыздарым Сулайманга келген жоболоңдуу телеграмманы көрүп алышып, институтка барышат. Капысынан келген бул кабар ал жердеги коллективди да дүрбөлөңгө салыптыр. Алар институтка кабар келгендигинен кооптонушуп, ошол замат селолук советтин председателине телефон чалышат. Андан алар менин өз каалоом боюнча сүйгөн жигитиме турмушка чыккандыгым жөнүндө жооп алышат. Буга анчалык ишене бербеген биздин жеканыбыз Гүлкандын өзүн телефонго чакырып бергиле деп талап кылыптыр. Алар менин ордума кимдир бирөөнү алып келип сүйлөштүргөн имиш. Сапар менин орто мектепте окуп жүргөн кезимде сүйлөшүп жүргөн жигитим болчу. Орто жолдо бузукунун тилине кирип, Сапарга таарынып,
Сулайманга турмушка чыгууга намыс күчүмдөн андан өч алыш үчүн макул болгонмун. Бирок Сапар мен ойлогондой, мен уккан сөздөрдүн бирөөнө да окшобой чыкты. Өз сүйгөнүмө кеткендигим үчүн Сулайман капа болбосун, кечирсин мени дептир. Ошондон улам анын ысык көлгө баруусуна эч ким макул болбоптур, уруксаат бербептир. Мен каттан ушуну окудум. Челмогуздар, бузукулар, каракчылар дедим, өкүрүп ыйлап. Баарынан да анын Салиманга үйлөнгөнүн угуп өлүп кете жаздадым. Мен Сулайманды эч кимге ыраа көргөнүм жок. Ичтарлык кылдым, күнүлөдүм. Менен Сулайманыма барып, бактылуу болгон тең тушума көрө албастык кылдым. Эмнеси болсо да бактысы төөдөй кыз экен. Мен башка күйөөгө барып, Сулайман ошону алат деген кимдин оюнда бар эле? Өлүп ажырашпасак, тирүү ажырашпайбыз дечи эмес белек. Анан эмне болду? Бардыгына мен өзүм күнөөлүмүн. Жок, мен эмес, ата-энем күнөөлүү, анан Сапар күнөөлүү. Ооба, Сапар болбосо Сулайман экөөбүз кайдан ажырашат элек? Оо, Сапар, сен Сулайман экөөбүздүн ортобузга чыккан тикен болдуң го. Мен колумдагы катты мыкчый кармаган бойдон талып калыптырмын. Арадан канча убакыт өткөнүн билбейм, карасам Сапар мени алдына алып отуруптур. Менин кебетемди көргөн энем дагы өкүнгөн сыяктуу. Курган балам-ай, дейт оор үшкүрүп. Сенин мынчалык болоруңду кайдан билдим? Көп эле кыздар күйөөгө өз ыктыяры менен чыкпаса да, тез эле алынып кетет экен. Асты сага окшогон көк бетти ким көрүптүр? Гүлкан начар келин чыгып калды. Сапардын шору бар жигит экен деген сөздү укканда өлөт экенсиң. Жаман ниетиңден кайра тарт кулунум. Сапар өңдү күйөөнү төгөрөктүн төрт бурчун төрт айлансаң да таппайсың. Сен кызыбыз болсоң, Сапар уулубуз болуп, оочубуз узарат дедик эле. Жок дегенде кайненеңди сыйласаң болот. Сенин жаман жакшыңды билгизбей жууп чайып, мамыр жумур болуп отурган ошол. О, шорду арам. Жалгыз баласынын колуктусунан сый көрбөйт деген эмне жакшылык болсун? Атаң тегинтип орто жолдо жатат. Сапаш келгенде энеңерди ээрчитип алып, биздикине барып тамак ичип келгиле. Догдур үйгө чыгарып бергенден кийин анын мал болбогон ошол. Энем ыйлап кетти. Сулайман болгондо атам өлбөйт эле деп ойлодум. Ушул эшикти келин болуп аттап киргени Сапар менен чогуу басып көчөгө чыга элекмин. Ал бир жака барып келели деселе, ошол замат же менин ичим, же тишим, же башым ооруп калган болот. Ошентип эч жака барбай калабыз. Кетирген кемчиликтеримди көрүп турса да, мурдуңа муз тоң дебейт. Көрсө көрмөксөн, билсе билмексен. Айтор Сапардын мүнөзү менен ички сырын билүү өтө кыйын эле. Анын мага кылган мамилесин көрүп туруп, терең ойго кетем. Бул бир болсо ашкан акылдуу жана көтөрүмдүү, же барып турган арсыз, ысык менен суукту бирдей деп түшүнгөн акмак дейм. Сапар мурда ар дайым жадырап жайнап күлүп жүргөнүн байкаар элем. Өмүрүндө кабагын бүркөп, бирөө менен жаман жакшы айтышып жеңилбейт го деп ойлочумун. Бирок кийинки учурларда мунун жарашыктуу жайдары мүнөзү чөгүңкү, шалпысы бош, оозуна ач кыла албаган Сапар кээде ичип келчү болду. Ал балким өз дарты өз ичинде болуп, өз махабатынын азабын өзү тартып жүргөн чыгар. Ким билсин. Сапар иштеген ишине байланыштуу көп убактысын талаа түздө өткөрөт. Үйгө кээде абдан кеч кайтат. Бирок мен үчүн анын эрте келгени менен кеч келгенинин айырмасы жок эле. Энем айткандай, кирпигиме кир жугузбай жууп чайыган кайненем. Кеч жатып эрте турат. Үрүл-бүрүлдөн туруп, уюн саап, анан аны бадага кошуп, сүтүн тартат, айран уютат. Мен турганча үй ичин жыйнап, короо жайын сарамжалдап коюп, самоор коюуга шашат. А мен болсо жалган түштө да жалынып жалбартып жатып араң турам. Менин кеч турганымды эрөөң көрмөк турсун, өзөгүңө кан уюду деп капааттанат. Түшкү тамакта биздин үйдө саатка карап пышырлат. Мен ички үйдө китеп окуп отурат элем. Кошун аялдын үнү кулагыма шактей түштү. Байкуш салкын, шоруң көп ургаач экенсиң. Эртеден кечке элеңдеп жумушуң бүтпөйт сенин. Келүндүү болуп, учуң узарат десем, түйшүгүң көбөйдү го курган неме. О, баласы да куруп калсынчы. Эненин кадырын билгенче качан.
Сыягы Сапардын камчысы бош болсо керек, ошон үчүн келиниң. Кайненем калтаарый түшкөндөй болду. Эмне деген турасың? Балдарымдын оокатын жасабаганда атамдын башыныкын жасайынбы? Гүлканым жаныма күйүңдү, бекер жаманаттаганың жакшы эмес. Булуңду кыздар күйөөгө чыкпай, алчаңдап окуусун окуп, атасынын төрүндө жүрөт. Уктап уйкусу кансын. Оокат керек болгондо экөөбүздөн сурабай эле жулунуп өзү турат. Мындан ары мындай жагымсыз сөзүңдү кулагыма угузба кошуна. Ишчү чайыңды сыйың менен жөн ич. Гүлканым укса капа болот. Аял тайсалдап калды. Жөн эле жамандык ойлобой айта салдым эле, кечирип кой. Ал чыгып кеткенден кийин кайненем үстүмө кирди. Астыңа кетейин, жаман күнүм. Кайпактап жүрүп, түшкү тамакта кеч бышырып калдым. Жүрү балам, тамак ичели. Сапашка күткөнүбүз менен эзилип кетчүдөй, курсагың ачты го. Кайненеме биринчи жолу боорум ооруганын билдим. Байкуш эне, сенде эмне жазык? Бүлөм-бүлөө болуп, шаар болуп кетсе дегенден башка эмне жамандыгың бар? Тамак ичип жатып, азып кеткен эненин мээримдүү көзү көзүмө кадалды. Жүрөгүм ысып, көңүлүм жибей түштү. Аны менен эне балача сүйлөшүп, көңүлүн көтөргүм келип кетти. Бирок эмнени сүйлөп, сөздү эмнеден баштоо керек? Энеке айтыңызчы, атам айыгаар бекен? Мен ага энеке деген сөздү биринчи жолу айттым. Кайненемдин Сапардыкына окшоп, кирпиктүү, бакыракай сурмалуу кара көздөрү балбылдап кетти. Кудай сактасын балам, жакшы болуп калаар. Тамагыңды суутпай иш чыгара алдым. Куданын аман турганы бизге дагы аттай арка, тоодой бел эмес беле? Айла жок атаганат, дагы бир 5-6 жыл туруп берсе, жакшы болбойт беле? Жашып барып чыйрала түштү. Байкуш Сапарды атадан Кудай айткан эмес белем. Күн кештеп калды. Эшикке 90 чыгып 90 кирдим. Эртең менен энемдин сөзүнөн кийин атамды ойлоп тынчсыздана баштадым. Сапарды күтпөй эле кайненем экөөбүз баруудан, үйдөгүлөрдөн жазгандым. Сапар келсе артыбыздан бараар. Экөөбүз бара береличи Гүлкан деген кайненемдин сөзүнө болбой койдум. Анткени Сапар менен чогуу барганым мен үчүн эмес, ата-энем үчүн жакшы эле да. Атамдын көңүлү көтөрүлүп калсын деп ойлодум. Алар Сапарды менден да жакшы көрүшө тургандыгын жакшы түшүнөм. Мурдуман күтүлбөгөн жерден өлүмдүн кайгылуу жыты келгенсип, көңүлүм тынчсыздана баштады. Атамдын мага кылган кара ниеттиге, жалбыракка түшкөн көзгө кыроодон бетер улам-улам жүрөгүмдөн эрип бараткансыйт. Чиркин-ай, балага ата ошон үчүн ыйык, ошон үчүн кымбат беле. Чуркап барып, көкүрөгүнөн кайра-кайра жыттап, кайра-кайра өпкүм келди. Ата мээримин көксөп, ага болгон балапан кумарлануумдун чектен чыга ашынып тургандыгын билдим. Короо жактагы терезенин пардасы ачылып, бирдемге тышты колум менен калкалап карап турдум дагы кайра жаптым. Эч кимдин карааны да, дабышы да билинбейт. Эмне эле кайра-кайра карап жатасың, балам? Сапарды көрүнөбү десем жок. Капырай эне, уулуңуз мынча эмнеге кечикти? Дедим алыстан чыккан кандайдыр аттын дабышына кулак түрүп. Менин ушул берген суроом, Сапарды күтүп тынчсыздануум ага канчалык таасир бергенин билбейм. Айтор анын көптөн берки убайымда жүргөн муңайыңкы жүзүн бир заматта кубанычтын толкуну басып кеткендей болду. Муун жүүнү бошоп, 62 тамыры ирип бараткандай үнү каргылдана чыкты. Сапар дейсиңби каралдым? Сапар деп айткан оозуңдан тегеренип кетсин энең. Ал тамак ишчү тегерек столдун үстүндө идиш аяктарды чала жыйнаштырган калыбында, суу жоолук кармаган колун столдун үстүнө койду. Келе турган убагы деле болуп калды го. Агроном дегене да азаптуу жумуш турбайбы? Курган баламдын же кышта жаны тынсачы, же жазда жаны тынсачы. Төтөн күркүрөгөн күздө күчөйт турайчы. Апийым да бир жактан кычап кирди. Жана бригадир келип, кол жетишпей жатат, жардам бербесеңиз болбой турган дейт. Келим кетимди көрүп турасың. Келин болсо жаш, быйылча жумушка чык дебей кое тур дедим. Кыңырылып туруп басып кетти. Апийимдин быйылкыдай сүт бергенин колхоз болгону көргөн жок элем деп мактанып жатышат. Айла жок атаганат, баладай багып, кулагынан чоюп, өзүм өстүргөн участканын түшүмүн
жыйнап берсем жаман болбос эле. Сапашымдын күнү түнү чапкылап жүрүп кылган эмгегин талаага кетирбей кол кабыш кылсам гана. Атамдын абалын көрөлү. Жакшы болуп бери карай турган болсо, элге жаман көрүнүп кереги жок. Мен сизге жардам берем эне. Жардамыңдан тегеренейин. Сени көк муштум кылып, үрүл-бүрүлдөн тургузуп, шүйдүрүмгө чылантып иштетпей калайын. Барсам өзүм барамын балам. Барбасаң да барам деп көңүл койгонуңа төбөм көккө тийди. Эмнеси болсо да Сапардын энеси жөнүндө көп ойлонуп калдым. Чынында эле кайыненем кадырлоого татыктуу жакшы ургаачы да. Тыштан аттын дөбөртү чыгып, шылдыраган суулук үнү болду. Эшикке кандай атып чыкканымды билбейм. Сапаш, сен бүгүн мынча эмнеге кечиктиң? Бул менин Сапарды күтүүдөгү биринчи суроом эле. Көздөрү жайнап жүзү албырып кетти. Чылбыры чубалып колунан түштү. Кучак жая мени көздөй умтулду. Жаш балача мени жерден таптак көтөрүп алды. Мени чын эле күттүңбү жаным? Көздөрүмдөн алмак салмак өпкүлөдү. Көзүмө Сулайман элестеп кетти. Сапардын ушул жолку сөзү да, үнү да Сулаймандыкына окшош эле. Мен ага ыктала бердим. Атама барып келелик. Энем экөөбүз сени абдан күттүк. Бул кеч Сапардын биринчи бактылуу болгон күнү эле. Ошондон кийин тез эле атамдын оорусу катуулай баштады. Жашылданган көздөрү өлүңкү, өңү куп-куу болуп, ириндери кеберсип, бут серппей мемирөөдө. Таң сүрүп калган ченде көзүн ачып, айланасын дыкаттык менен бир сыйра карап алды да, бул олтурган ким деди Сапарга тигилип. Мен ата, Сапармын. Сапарсыңбы? Ата деген оозуңдан айланайын. Күлкан кайда? Мен мында ата. Атаң астыңарга кете бербекен экөөңдүн. Мен силерди убара кылдым, Күн чыга элекпи? Таң сүрүп калды. Күлкан? Сапар экөөң ынтымактуу болгула балам. Салкынды сыйла кулунум. Өлгүм келген жок эле, бирок ажал алкымдан алды. Экөөңдүн кубанычыңардын келечегин көрбөй кеттим. Баланын баласы балдан таттуу дечи эле, ошол арман. Атамдын үнү каргылданды. Ыйлайын деп ыйлай албай койду. 70 жылдык өмүрүм бактын түбүндө асмай тартым, көлөкөлө отурганчалык көрүнбөй кетти го. Дүнүйө жыйып мал таптым. Колума эмне кармап баратам? Бир чымындай жаныма аралжы боло турган ошол дүнүйөбү? Атасынын көрү. Жарыкчылыкта бир келип кеткен мейман экенбиз. Ыйлашпай сыйлашып өткүлө. Эл үчүн иштеп, ак эмгектен баар тапкыла балдар. Арамашты оозуңарга салбагыла. Бир үйдө байкуш кемпир жалгыз калды. Ошол энеңди Сапар. Күлкан энеңди балдарым. Атам энемдин колун өзүнө тартты. Жакшылыгыңдан башка жамандыгыңды көрбөдүм. Байбиче, көңүлүңдү оорутуп, катуу айткан сөзүм болсо кечирип кой. Мен сага ыраазымын. Энемдин колун кыса кармап, анан акырын оозуна алып барды да, аймалап өөп, кумарлана жыттап жаткандай болду. Байкушум, жаныңды бак. Мен да сага ыраазымын. Жакып, эгер мени сыйлап, мени сүйө турган болсоң, мында көпкө калтырба. Алың жетсе ала жат. Сенден калып көргөн күндөн, сүргөн өмүрдүн кереги жок. Сен жер астында куурап жатсаң, менин жер үстүндө дуулдаганым курусун. Энем өпкө-өпкөсүнө батпай солуктап ыйлап жатты. Атам баарыбыз менен бир сыйра коштошуп чыкты. Сапар экөөбүздү алмак салмак чакырып алып, маңдайыбыздан ылбыраган жансыз муздак эриндери менен кайра-кайра өптү. Акыркы коштошконубуз ушулбу балдарым? Ата көйү жамандар. Карыган жаман атаңарды өлөт деп ыйлап жатасыңарбы? Ыйгара жерге кирсин. Кайраттуу болгула. Энемди кайра чакырды. Энеңер жаныма келсинчи. Эмисилер менден обочуроок. Энемдин жанакы айткан сөзү жагымсыз угулду. Мени сүйө турган болсоң дегени кызык. Кудая тобо, бала чакасынын көзүнчө энемдин жазганбай айткан сөзүн кара. Буга чейин мен буларды сүйүүдөн кабарсыз, жөн гана бири-бирин сыйлашып келатышкан катардагы эрди катындардын бири деп ойлочумун.
көрсө сүйүүнүн да адамдын адамгерчилигине жараша өмүр бою өчпөй, картайганча канында сакталып калуучу касиети күчтүү болчу ушундай бир жагы бар турбайбы? Бирок мен күлгүндөй жаз кезимде мындай ыйык энчиден жайдак калган жаралуу көгүчкөнмүн. О, айланайын ата, ардактуу эне, өзүңөр даам таткан бул бактыдан мени кантип кура калтырдыңар экен? Атам жан таслим кылгандан баштап үн баспай ыйлаган Сапар эртеси сөөгүн жайына коюп келгенге чейин боорун жерден алган жок. Өлүккө киргендер тыштан Сапарды көрүп ыйлашса, ичтен энем менен мени көрүп көздөрүн шыпырып жатышты. Келген кишилер өлүккө ыйлабастан анын бала чакасынын көз жашын, көкүрөк дартын көрүп анан бошойттура. Сапар тез эле шапайып өңүнөн азып кетти. Капырай кайынатасына катуу күйдү. Күйөө болсо ушундай болсун деген сөздөрдүн күрөйт. Атамдын жетилигин белгилеген күндүн эртеси энем мага уруксаат берди. Күлкан үйгө барсын салкын кудагый. Өзүң жумушта болсоң жакшы эле отурду. Жакып алдыны ыйлагандан тапсак, эмдигиче табат элек. Эки үйдүн ортосу карыш жок, келип кетип турар. Мени үйгө алып баргандан бери Сапар менен кайыненем мурдагыдан бетер өмөчүктөп үстүмө үйрүлүп түшөт. Бүгүн күндөгүдөн кеч ойгондум. Үйдө дымыр эткен жан жок. Тышкы үйгө чыксам, электр плитасында коюлган чоң чайнек ал жаны калбай бакашакка түшүп кайнап жатыптыр. Жаңы саалган сүттү муздак сууга салып койгонун байкадым. Тегерек столдун үстүндө бизге арналган тамак ашын даярдап, үстүн ак суу жоолук менен жаап коюптур. Сүткө көптүрүлгөн акталган таруунун жанында колго бышырылган бир чайчыны каймак турат. Бул менин бала кезимдеги жакшы көргөн тамагым боло турган. Сапар эки көтөрмөнү колуна кармай келгендиктен эки үйдүн уюн бадага кошуп келгенин билдим. Ал мени көрө сала эркелете сүйлөдү. Келчи эркем, аттанар алдында жакшылап туруп, бетиңден сүйүп бек кучактап алайын. Боюма жуутпай көкүрөккө түрттүм. Тамагыңды ичип жумушуңа жөнөбөйсүңбү? Деги менин алабалымды түшүнөсүңбү? Сага тамаша керек. Түшүнөм, бирок өлгөндүн артынан өлгөндү көрдүң беле? Сен тамаша кылып табалагандай душманың эмесмин го? Абалыңды көрүп турам, түшүнөм. Сага кыйын болуп, мага жеңил дейсиңби? Деги мени жакшы көрсөң, мокочонун баласындай эле көрөсүң, Атам өлгөнчө мен өлсөм жакшы болмок. Анда сенин багың ачылат эле. Багыңды байлаган мен болуп турам. Өзүңдү бактылуумун деп турасыңбы? Бактылуумун? Бактысызсың. Эмне үчүн? Мени сүйгөндүгүң үчүн. Антип айтпа, Гүлкан. Мен сени сүйгөндүгүм үчүн өзүмдү өзүм эч качан күнөөлөбөйм. Көп кыздардын ичинен сени тандап сүйгөн жүрөгүмө, анан сага өмүрүм өткөнчө карызмын. Ушуну түшүнөсүңбү? Мага баары бир. Антпе, сенин кабагыңдын ачылганын көрбөй эшиктен чыгат экен деп ойлобо. Сапар мени бооруна сыга кучактап, көзүмө тегилди. Айт, сүйөм де. Кое бер. 1, 2, айт, сүйөсүңбү? Кабыргам сынды. Өпкө боорум куушурулуп баратат. Өлтүрөсүңбү? Дагы мурдагыдан катуураак кысты. Сүйөм де. Сүйөм байке, жан сууга. Ыйыралаш күлүп жибердим. Байкуш Сапар дейм ичимден. Анын тулкусун ээрчи карап. Сурап ичкен, суу ичкен, тартып өпкөн, жел өпкөн. Эмне үчүн сен мынчалык махабаттын кулу болдуң? Апийимдин кеч жетелчү сортуна бычак салган күнү кайненем талаадан өңү түктөйүп, ар кайсы жерим деп онтолоп келди. Таң атканча эти от менен жалын болуп чабалактап чыкты. Жаны тынбай жүрүп зоорук болуп кеткен го деп ойлодум. Кайненем жаткан бөлмөгө кирсем, Сапар энесинин төшөгүн оңдоп, кайра жаткызып жатыптыр. Мени көрүп кайненем кейиди. Гүлкан, сен да келдиңби балам? Тынч эле уктай берсеңчи, куурабай. Ансыз деле көздөрүң чарасы толуп, кана уктай элексиңер экөөң тең. Сасык тумоодон Кудай алат дейсиңерби мени? Окшошкон ырыстарым. Кирип уктагылачы. Сапаш, сен менден коркпочу балам. Эртең эле жакшы болуп калам.
Сапар кайра кирип, жаздыкка башы тээр менен уйкуга кетти. Узунду кечке мээ кайнаткан аптапта ат үстүндө жүрүп чарчаса керек. Берки столдо Сапар окуган бир топ газета журналдардын жаңы сандары башаламан жатат. Кайненемдин жанына кийинки жолу чыкканым бойдон уктаганым жок. Көчүп баратып кайра ойгоном. Көзүмдү чоң-чоң ачып, кирпиктеримди бат-бат ирбеп, уйкумду бөлгөн болом. Бечара энемдин эмгегин текке кетирбейин деген ой мени апийим талаасына жетелеп тургансыды. Үйдүн ичи сүттөй жарык, айдын шууласы батыш тараптан терезеге кыйгач тийип, түнкү сапарын аяктап бараткансыйт. Үстүмдөн арта салынган Сапардын салмактуу колун акырын түшүрдүм дагы, ордуман туруп, дубалда илинип турган сааттын жебесине тегилдим. Кайненем дайым ушул убакта кетүүчү. Саат 4 болуп калыптыр. Кийинип, кечинде камдап койгон калагымды белимдеги курга илдим. Анан апийимге кеткенимди айтайын деп, энемдин жанына кирдим. Тынч алып уктап кетиптир. Мурду менен бат-бат алган демин тыңшап, бир аз баш жагында кроваттын жанында жүүртө басып отуруп кайра турдум. Бир барак кагаз алып кат жаздым дагы, энемдин жаздыгынын үстүнө койдум. Бутумдун учу менен табышымды чыгарбай басып отуруп, эшиктин алдынан келип токтоп калдым. Лампаны өчүрүп койсом бекен деп ойлодум. Жарык болуп турганда жакшы уктай албайм дечи эмес беле. Көзүм кайненемдин мээримдүү жүзүнө дагы урунду. Куш жүнүнөн жасалган шейшектүү калың матрастын үстүндөгү кучак жеткис ак жаздыктын ичине чөккөн анын денесин, үстүнө жайылган чүмкөмө шейшектүү атлас жууркан алда кемден жашыргансыйт. Уяда жаткан балапанды көргөндөй жүрөгүм элжирей түштү. Ушул жуурканды каптап, шейшек кийгизип үстүнө биринчи жолу жапканымды эстедим. Рахмат, өркүнүң өссүн балам. Жакшы төшөккө жаткандан качат белем. Оор шейшекти жууйм деп, өзүңдү убара болот деп аяп жатам деген. Кайненем ушундан кийин Сапарга бүлөө болуп туруп калдыго деген ишеничте эле. Аны дагы бир жолу көңүлүм толуп бир карап алдым дагы, светти өчүрүп чыгып кеттим. Тышка чыкканымда чайкамага салгандай чаңкайган көк асман мөлмүлдөп, жылдыздар суйдаң тартып, чыгыш тарап агарып, таң белгисин бергенсийт. Ар кайсы куроодон үн алыша кыйкырган короздордун созолонгон үндөрү угулат. Көчөнүн туш-тушунан адамдардын кобур-собуру, тобураган буттардын дабышы чыгат. Айылдын орто ченинен мотордун гүүлдөгөн үнү менен аралаш анда-санда берилген автомашинанын сигналы таңкы соккон сыдырым желге туруштук бере албагандай, алда кайдан закымдап учуп, кайдадыр сиңип жок болуп жаткансыйт. Машинанын айланасына топтошуп турган элдин четине жакындай келип, обочо токтодум. Гараж жактан дагы бир машинанын жарыгы көрүндү. Түшкүлө кийинки келгендер, тигил машинага отурушсун. Шофёр кабинага кирди. Кырмачылардын арасынан шаарканды күлкүсүнөн тааныдым. Машинага түшкөнү жаңы гана кузовка колу жеткен жеңемдин көзүн бастым. Көзгүбү таракпы? Жеңем мени дароо тааныды. Көзгү кызыкебай. Колумду тартып алдым. Аялдар жандана түштү. Күлкансыңбы? Барекетиңди алайын. Салкын жакшы болуп калыптырбы? Энеңдин ордуна келгенсиң го. Ошент садага деген сыяктуу шаржайып берилген суроолор дүрүлдөп кетти. Апийим кырганды унутуп калган жоксуңарбы, кичине кыз? Шааркан жеңем тынчсызданды. Же сенин апийимиңди кырып бүтүп, анан меникин кыралыбы? Кантип эле унутуп калайын, рахмат, өзүм эле кырам. Бармактай кезинде эле апийимди кырып тилгенди жакшы билет дешчиле. Унутпаган чыгар. Жеңемдин жанында отурган аял мага ишенимдүү карады. Кайненесине кайрымдуу келин болду деп угуп, жакшы көрүп жүрөбүз сени. Атанын баласы эмессиңби? Туура кыласың, кызым. Салкындагы жаман аял эмес, кадырына жете бил. Ошол сенин күйөөң деп эчен-эчен менсинген жигиттердин башын аттаган. Салкын эмне ушул бойдон эле эненин ичинен түшкөн дейсиңби? Кезинде ал дагы кермаралдай керилген өңдү түстүү сулуу келин эле, марком Жусупбек. Салкынды атынан айтпай, Сакин деп эркелетип тура турган.
атасын тартса, Сапардагы аялга жаман боло койбос. Иши кылып бактылуу бала экенсиң. Жакшы күйөө, жакшы кайненеге туш болдуң. Анын эмнеси жакшы? Ушул салкынды жаман көрүп калган жайым бар. Баягы жылы колхоздо саанчы болуп жүргөндө өмүрүмдө бир жолу сүт сурап барсам, өткөрүбейдим эле деп, бир чыны сүткө жараган эмес. Ошондогу шагымдын сынган-ай. Колхозду байытчудай болгон байкуш өмүр бою уй сайын деп ойлоду го. Кайненем жөнүндө күтүлбөгөн жагымсыз сөздү угуп, көңүлүм чөгө түштү. Бир кашык сүт үчүн ушуну айтып жатасызбы? Элдин баары менин кайненемдей тилегейди тең санаса, бул колхозда коммунизм эчак эле курулат болчу. Тирмиңдеп кош айтышканын кара жарбагырдын. Бул кебетең менен салкындын жазасын бергенге жарайт экенсиң. Энемдин бизден башка, биздин энебизден башка эч кимибиз жок. Сиз көп, аялдын улуулугун сыйлабасам, энем үчүн анын катыгын берип коюуга даяр элем. Ичим күйүп калды. Шааркан жеңем капталымдан нукуп алгандыктан унчукпай калдым. Аялдар аны туш-туштан жаалап кетишти. Машинада отурган жаштар жалпы ырдаганга өтүштү. Жакшырдалган ыр, жагымдуу күлкү көңүл кирин бир заматта жууп таштады. Апийим таласын жанына барып машина токтоду. Шааркан жеңем мени менен чогуу басып, энемдин тилген жерин көрсөтүп коюп, өз солун көздөй бет алды. Айлананын абасын бузуп, адамдын башын айландырган жагымсыз жыт мурунду жарат. Апийимдин бооруна сагыздай болуп узунчасынан жумуру тартып, чыпалактай калың тарткан сүттүү баштар мени күтүп тургансып делебени козгоп, таңкы желге боюн термешет. Иштин алгачкы башталышында калакты кармоого анчалык эбим келбей, колдорум коошпой жатканын сездим. Элдин эң артында калып уят болот экенмин деген өкүнүч көңүлүмдү тынчытпады. Бир жактан апийимдин баштары таза кырылбай жатканын көрүп, андан бетер камыга баштадым. Бирөө келип көрсө, сырьёну коромжулукка учуратып жатыпсың деп нааразы болоорун эстеп, булганыч чала кырылган баштарды кайра-кайра кырам. Мурда кандай кырчу элем? Эсиме аз-маз түшүрө баштадым. Барган сайын апийимдин боору тазалана баштады. Азыр эле бушайман болуп камыкканым бир заматта абага көтөрүлгөн буудан бетер көздөн кайын болду. Бара-бара тоңу жаңы эрип бараткан жаш чырпыктай апийимдин тарактарына манжаларым тийген сайын биринен сала бири чимирилип, артта калып жатканын байкап, көңүлүм эргегенден эргий берди. Укмуштай кырмач турбайсыңбы, Гүлкан? Жанаша сулдук аял мага күлүңдөп карады. Айласы жоктон жиберди го сени. Болбосо апийимдин ичине эмес, четине жолотпойт эле. Жакшы болуп кетсин байкуш. Өлбөй жүрүп силердин убайыңарды көрсүн. Кече кечке үйүңө кет десек болбой, ушул жерде жанын оозуна тиштеп жүрүп иштеди. Мени байкаган айланадагылар көргөн көздөрүнө ишенбеген сыяктуу аңкайып карашат. Шаша басып апийимди кабыл алуучу тала станына келдим. Эл көп, кырмачылар биринен сала бири жыйналган сырьёсун өткөрүп жатышты. Кезек мага да келди. Идишимди таразага койдум. Сапар кирдин ташын жылдырып, эки жагын карабаган калыбында. Бул кимдики? Идиши менен 1 кило 800 деди. Тургандардын баардыгы дуу күлүп жиберишти. Тааныбайбыз, жаңы кырмач экен. Сапар башын ылдам көтөрдү. Көкен, сенсиңби? Разы болгондой бажырая тиктеди. Менин көкеним мыкты кырмач экен го. Бир заматта эки бети тамылжып, маңдайынан майда тер чыбырчыктады. Ал менин мурда апийим келип жүргөнүмдү билбегендиктенби, же ушул ишке өз көңүлүм менен келип иштегенимден ошентиби, айтор кубанычы коюнуна батпай турганын байкадым. Үйгө көңүлдүү келдим. Кайненем тумчуланган кебетесинде мени эшик алдынан тосуп алды. Астына кетейин-ай, куурадың го. Апийимге кетериңди билгенде жибербейт элем. Шүйдүрүм өтүп ооруп калбагай элең. Жаш киши дагы оорумак беле. Өзүңүз жакшы болуп калдыңызбы? Эмне үчүн турдуңуз? Жакшы болуп калдым. Бирок энемдин өңүндө дагы эле кыйналгандыктын белгиси бар болчу. Коюңуз, тилимди алып, тынч жатыңызчы.
дар иштиңизби? Кантип гана ошончо жерде кырып бүттүң экенсиң, балам? Же бирөө жардамдаштыбы? Жок, Николай, өзүм эле, билесизби, мен укмуштуудай кырмачы экенмин. Биз үйгө кирдик. Элдин баары мага таң калып жатышат. Ал эми Сапар болсо күлүп жиберди. Ал ушунчалык сүйүндү дейсиз? Энемдин чечекейи чеч болуп айтаарга сөз таппайт. Ушул күндөн баштап энем менен Сапардын каршы чыкканына болбой жумушка чыга баштадым. Таза аба, көпчүлүктүн арасы кандай сонун. Ыр менен чуур, оюн менен күлкү ошол эмгек талаасынан башталат тура. Көңүлүм көтөрүлүп, сергек тартып кеттим. Кайненем экөөбүздүн ортобуздагы эне балалык сүйүү күн өткөн сайын отко салган болоттой чыңалууда. Мен ал кишиге кантип жакын болуп кеткенимди өзүм да билбей калдым. Ооба, анын ак пейили менен баласындай урматтап, аш менен урганын таш менен ургум келген жок. Акыры эне балаган эмес, моюнча өскөн асыл кеч тең туштардай болуп кеттик. Энемдин көңүлү ооруп, жүрөгү күйбөсө экен дейм. Анын ар дайым бойго жеткен кыздан бетер татынакай, жарашыктуу, таза кийинип, жадырап жайнап жүрүүсүн каалайм. Өзү курду абысын ажын, тели тең туштардын арасында жаркырап, кумдун ичинде жаткан алтындын кебегиндей болуп бөлүнүп турса экен деп далалат кылам. Кайненем менен алынышып кеткенден бери Сапарга дагы мүнөзүм өзгөрдү. Ага мурдагыдай орой мамиле, жагымсыз сөздөрдү айтпай калдым. Маңдайына бүткөн жалгыз баласынын жүрөгүн оорутканым, ал кайненемдин жүрөгүн оорутканым. Сапарды кейиткеним, ал кайненемди кейиткеним эмес беле? Ооба десеңиз, уулунан башка ал кишинин эмне каралдысы бар? Байкуш асыл энем-ай, ушинтип биз үчүн жаралган ортобуздагы алтын данакер болду да калды. Жумуштан үйгө келгенден кийин дагы жаным тынбайт. Баягыдай кеч туруп, эрте жатуу менден четтей баштады. Колумдан канча келсе ошончолук энемдин жеңилин жерден, оорун колдон алгым келет. Муну көргөн Сапардын төбөсү көккө жетип, мени мурдагыдан дагы катуу кадырлай баштады. Огородубуз жакшы болчу, ичи толгон апорт. Арасында 2 түп жай калма, 1 түп абрикос бар. Ал эми кара карагат менен малинанын шагы ийилип, көздүн жоосун алат. Жер жайнаган жемиш өтүрүп, бул арадан кандайдыр бир нерсе жетишпегендей көңүлүм коңултуктайт. Эмне үчүн миңтем, эмнебиз жетишпейт? Бир күнү кечинде жумуштан кайтып келатып, Павловдордун эшигинин алдынан өтүп калдым. Үйдүн жүп тушуна жеткенде тушагандай токтодум. Кандай асыл адамдар, тим эле гүлдестени ушунчалык айдаптыр дейсиз, укмуш. Көчө жакты караган терезесинин алды жагындагы астра гүлдөрү байчичекейдей жайнап көз жоосун алат. Ошол замат чуркап кирип, анын тумсак чытын чыттап боорума кыскым келип кетти. Жүрөктөгү жаткан эски жаранын картын бирөө тырмап алгансып калтырай түштүм. Ошол замат ооруканада жаткан мезгилим эсиме кылт этти. Обходдон чыгып баратып жолдоштордун артында калган Сулайман бир учу кроваттан ууп калган одеялды оңдой берип, көз учкунун мага жылт эттирди. Андан кийин тумпочканын үстүндө турган көгүлтүр айнек вазага салынган астра гүлүнө суктана карап турган няняны көрдүм. Кантсе да жигитиңиз жиберсе керек. Эмне үчүн жигитим? Жигитиң деген сөзгө сыймыктанып кеттим. Няня жаңы гана астра гүлүнүн өмүрү жөнүндө сүйлөй баштаганда, Күлкан деген сатардын үнүнөн бакырып жибериптирмин. Күйөөм ыңгайсыз абалда калды. Бир чети мага таң калды. Эмнеге мынча чоочудуң? Мен байкабай эле жүрөгүмдүн тушун колум менен басып, бир демге Сапарды жалоорыган армандуу көзүм менен тиктеп тура калдым. Сага эмне болду? Атынан секирип түштү. Эмне дээримди билбей мукактана түштүм. Жүрү кет. Сапар чылбырын сол колуна алып, мени колтуктады. Сапаш, тигил астра гүлүнөн сурап берчи дедим. Ошол элеби? Башкасынан эмеспи? Башка гүлдүн кереги жок. Мага астра гүлүн. Түшүнүп жатасыңбы?
Сапар түшүндүм дегендей башын ийкей берип, тигилердин короосуна кирип кетти. Бир аздан кийин колуна кай чыгармаган ак байбиче күлүңдөп бери басты. Сапар, бул сенин келинчегиңби? Ооба, Надежда Семеновна. Таанышып коюңуз. Гүлкан. Үй ээси чоң десте гүлдү колума карматты. Мындан ары келип кетип жүр кызым. Гүл керек болсо мына, келин болуп башыма жоолуп түшкөнү. Мынчалык кубанган эместирмин. Кайта рахмат айтып, Надежда Семеновна менен коштоштум. Мен мындан кийин Надежда чоң эне менен абдан жакын болуп кеттим. Ошентип биздин үйгө фарфор вазага салынган астра гүлүнүн дестеси пайда болду да калды. Келерки жазда бул гүл өзүбүздүн короодо да болот. Анан мен андан каалагандай гүл дестесин жасап, аны улам жаңы гүлдөр менен алмаштырып тураарымды эстейм. Ушундан кийин гана биздин огородубузда жетишпей жаткан астра гүл экенин билдим. Кайсы убакта үйгө кирбейин көзүмө биринчи эле ошол гүл десте урунат. Анан Сулаймандын арык чырай сүйлөкөтү көз алдыма тартылат. Аны менен бирге өткөргөн Фрунзенин жайкы күндөрү биринин артынан бири экрандагы кинонун тасмасындай көз алдыман тартылып өтөт. Кайра баштан күтүлбөгөн өкүнүчтүү санаалар самсып, жүрөгүмдү чымчылап, ар намысымды козгойт. Ата-эненин көз жашын көрүп, алардын чабуулуна каршы тура албай, торго түшүп берген алсыздыгыма өзүмдү өзүм жемелеп кетем. Эми ойлосом, атам акылдуу киши экен. Күркүрөгөн күз бүтүп, кыш да келди. Биздин колхоз бардык көрсөткүчтөрү боюнча райондо биринчиликти алды. Институтту сырттан окуп бүтүү үчүн которулгандыгыма 2 жыл болот. Быйыл кышкы семестрге барганымда Сулаймандын өз районунан келип, Оштун бир ооруканасында башкы врач болуп иштеп жатканын уктум. Өз жеринин абасы бийиктик кылып жакпай, бул жака которулуп келиптир дешти. Салиман болсо баягы эле мен окуган институтта окуйт экен. Мен аны сыртынан жакын эле жерден Сапар менен баратып көрдүм. Бирок кезигишкенибиз жок. Балким ал да мени көрсө да көрмөксө болду экен, ким билсин. Сапар экөөбүз театрга Атабектин кызы деген спектакльди көрөлү деп бардык. Ошол жерден Маркаш жолдош жоросу менен кезигип калса болобу? Элдин көзүнчө бирдеме деп айтып жиберип, шагымды сындырабы дедим эле, андай болгон жок. Тек гана кайдыгер өң тааныштардан бетер салкын учурашты дагы, жигитиң менен тааныштырбайсыңбы Гүлкан деди. Бул менин жолдошум, таанышып коюңуз. Маркаш менен Сапар бири-бирин буттарынан тартып баштарына чейин карап келип, тиктеше түшкөндөй болду. Сапар Маркаштын колун катуу кысты. Маркаш билер-билбес күлүмсүрөдү. Сапар, Маркаш. Дегенде Сапар Маркашты Сулайман менен алмаштырып жатканын дароо билдим. Качан Маркаштын атын уккандан кийин гана чыйрыгып турган денеси жибий түшкөндөй болду. Башка түшсө адам баласы эмнелерге көнбөйт дейсиз. Бара-бара Сапардын салмагы менин салмагымды басты. Өзгөчө балалуу болгондон бери турмушубуз кадыресе ынтымактуу үй бүлөнүн катарында өтө баштаган сыяктуу. Сапар болсо мени биринчи күнү кандай сүйсө, бүгүн дагы ошондой сүйөрүн түшүнөм. Ал эми менчи? Сырт жагымдан сыр билгизбегеним менен жүрөгүмдөгү жаранын тагы өмүрүм менен бирге жашап, бирге жата турган. Ак никелүү жарымдын жакшы көп жактарын билсем да, муздаган жүрөгүмдү ал каалагандай жылыта албайм. Аны Сулайманды сүйгөндөй сүйүп, бир жолу болсо да ак пейилим менен сүйүндүрүүгө кубатым жетпеди. Сапар мага эзилип туруп, кучактап койсоң, өөп койсоң, оң карап жатсаң, сүйлөшүп жаталы да деген сыяктуу өтүнүчтөрүн ар күн, ар түн сайын жалбарып кайталайт. А мен болсом, качан гана Сулайманды эстеп, Сулайманды сагынып турган учурумда Сапарды эсимден чыгарып, аны Сулайман деп өөп, Сулайман деп кучактап, Сулайман деп жүрөгүмдү толкутуп, жан жыргаткан мезгилдерим аз эместир. Кыз келиндер институтун сырттан окуп бүтүп, ошол жердеги 10 жылдык мектепте иштөөгө дайындалдым.
коллективге аралашкандан бери дүйнөгө жаңы жаралып келгендей болдум. Күн өткөн сайын көңүлүм көтөрүлүп, туң кызындай туу кылган кайненем менен булбулдай сайраган жазыксыз эки балам эки жагымдан чыгып, энелик мээримимди элжиретип бараткансыйт. Ал эми мектепте болсочу, ал жер мага өз үй өлөң төшөгүмдөй сезилет. Кечээ эле жакында өзүм отурган ушул ак чултой парталарда бүгүн жуугазындын гүлүндөй болгон инилерим менен сиңдилерим отурушат. Мен аларды көргөн сайын жүрөгүм толкуп, көңүлүм көтөрүлүп, кабагым жаркып, качкан бактым кайра айланып жаныма келип тургандай болом. Мен эми кызыл мугалиммин. Балдарды тарбиялай да, окута да билүүм керек дейм, өзүм ишеним коюп. Гүлүм, сен өзүңө кесипти абдан туура тандагансың. Жаштарды окутуп тарбиялоого татыктуу педагог болооруңа ишенем. Мүнөзүң жумшак жана көтөрүмдүүсүң, чыдамкайсың, жайдарысың жаным. Биз балалуу болсок, анан аларды өзүң окутуп, өзүң тарбияласаң, врач менен педагогдун ортосунан чыккан балдар кандай болор эле, көкөн? Сулаймандын бир убакта айткан ушул сөздөрү мектепке келгенден бери көңүлүмө көп түшүүчү болду. Мага болгон анын алгачкы туңгуч сүйүүсүн актай албасам да, ушул айткан асыл ишенимдин өтөөсүнө чыга аламбы деген ой жүрөгүмдү бийлейт. Анан мен качандыр бир мезгилдерде аны менен жолугушууну бир жолу болсо дагы көрүүнү эңсейм. Рахмат көкөн, мага кылган күнөөңдү элге берген эмгегиң менен актадың деген бир ооз сөзүн угууга татыктуу болсом дегенде уктап жатсам ойгоном. Ошентип Сулайман мени алыста жүрүп алга үңдөп, бийиктикке, өтө бийиктикке кол булгалагандай болот. Кырсыкты кайдан дегенге болбойт тура. Күндөрдүн биринде биздин үйдө күтүлбөгөн бир жаман окуя болду. Колхоз сырттагы пайдаланылбай бош жаткан жерлерди өздөштүрүп, ага арпа менен сулуунун көп жылдык чөптөрдүн чыгышын практикалоо үчүн көөлүдөн бир нече гектар жерден дыгын буздурган болчу. Бул демилгени көтөргөн Сапар эле. Адегенде башкарма мүчөлөрүнүн бири туура тапса, экинчиси Сапарды мыскылдап күлүшкөн учурлары да болгон. Эй бала, ошондой эле ашып ташып турган күчүң болсо, ушул жерде эле көрсөт элге. Жети ата, жети тукумубуз сыртта чөп айдап көргөн эмес, ал жерге беде эмес, жанакы сен өзүң айткан арпа менен ак сулуу бул жакта турсун, кара сулуу өнбөйт, бекер уят болосуң. Элдин эмгеги текке кетет дешкен. Айтканынан кайтпаган, эмгектесе эт бетинен кеткен Сапар өз максатынын өтөөсүнө чыгуу үчүн баардык аракетин жумшады. Акыры колхоздун көпчүлүк жыйналышында колхозчулар бул демилгени бир добуштан колдоп беришти. Ошентип Сапар өз максатына жетти. Мунуккан малчылар Сапарга ууз баталарын берип жүрүштү. Эми сыртта кыштай турган малчылар үчүн чөп жарды ашып, таш басып, алыстан ташып убара болбойбуз деп кубанышты. Сапар бул жайдан баштап сыртчыл болуп кетти. Ал кийинки жылы барганда экспортцеттин үрөөнү кошулуп, себилген сулуудан баштап арпасына чейин тегиз кыр жаап калган болчу. Сапардын колхоздун борбордук базасына барып, машинадан түшүп жатканын алыстан көрүп, тааныган карыя учуп жетти. Салам алейкум ата. Сапар утурлай басты. Алейкум ассалам. Келип калыптырсың, чырагым. Келдим ата, мынабу чөп-чардын маани жайын байкайын дедим. Өзүңүздөр кандай турасыздар? Мал баш аманбы? Күбөлүсүздөрбү? Балам, жайлоодогу киши дагы жаман туруучу беле? Баардыгы жайында, малыбыз аман, башыбыз эсен. Чөп-чарың болсо, минтип көк раңын көйкөлтүп, алысындап баратат. Малчылардын чоңунан баласына чейин эле корукчу болуп кетти көрдөт. Карыя чокчо кара сакалын сылай күлүмсүрөдү. Рахмат ата, бул кызматыңар үчүн. Эмне деп алкыш айтаарымды дагы билбей турам. Кыскасы, баардыгыңарга
карыздар болуп калдым окшойт. Көлдөн келген агрономдун кабарын уккан малчылар толуп кетти. Сапар толкундады. Алар менен жайма жай отуруп, ээн эркен сүйлөшүп жатты. Бирок артында башка машина менен түн катып келе турган сакмалчылар жөнүндө ооз ача элек. Колхоздо болгон жаңылыктарды, дыйканчылык боюнча кандай иштер иштелип, эмне жумуштар аткарылып жаткандыгы жөнүндө көп сөздөрдү баяндады. Анан зил автомашинасына сылай жүктөлгөн азык-түлүктөргө колун жаңсай. Бул колхозчулардын силерге жиберген белеги, жолдош малчылар. Биринчи максатым азык-түлүк жеткирүү болсо, экинчи максатым Сапар тамагын жасай, эки жагын карады. Ондогон көздөрүнө кадалды. Кулагыбыз сенде, биздин колдон келе турган иш болсо, тартынбай айта бер, деген үндөр абага көтөрүлдү. Жердин алыстыгына байланыштуу жакадан киши алып келе тургандай эмеспиз. Анын үстүнө күч ал жакта дагы жетишпей жатат. Көпчүлүк малчылар төрт көзүңөр түгөл бул жерде турасыңар. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей. Бардык аракет силер үчүн. Ошондуктан айдалган жерлерден мүмкүн болушунча арбын түшүм жыйнап алуу максатында тоюттук звенону алдын ала түзсөк деген максатым бар. Буга кандай алымча кошумча киргизесиздер? Отургандар жандана түштү. Кадырбек карыя ордунан жеңил козголду. Айланасындагы малчыларды бир сыйра карап алды. Жер карай турган эч нерсе жок. Кечээки кан күйгөн согушта миңден ордуна бир киши иштеп жүргөндө, кайда элек ушул алаканын отундай жерде 60-ыбыз бир жүрүп, асырай албай Кудай алды дейсиңби? Сапар балам, эми десе эми даярбыз. Айта бер сөзүңдү. Звено болгондо канча киши болот? Алар эмне иш кылат? Четте тамеки тартып отурган жаш жигит өйдө көтөрүлдү. Быйылча айдалган жалпы аянтыбыз 20 гектар. Жашыл массаны көп алсак, экспортсеттин түшүмүн арбын жыйнасак, келеркиде алардын аянтын 2 эсеге көбөйтүшүбүздү кайталап айтып кереги жок. Ошондуктан мал эмес, чычкандын тиши тийбегидей өсүп жетилгенче көз салуубуз керек. Буга звенонун мүчөлөрүнөн тартып жалпы малчыларга чейин милдеттендирилет. Звенону канча кишиден түзүү өзүбүздүн ишибиз. Адамдын санына жана алардын шартына жараша чектелет. Кийин тоюттук чөптөрдү курумжуга учуратпай өз убагында чаап жыйнап алуу жумушу да ошол звено мүчөлөрүнүн милдети. Жетишпеген киши үчүн малчылардын эсебинен толуктоону звеновой өзү уюштурат. Буга макулсуңарбы? Кайтадан үндөр дүр этти. Бул мурун звенолорго жетекчи болчу. Адамды тандашыбыз керек. Ооба. Звонаны шайлаш керек. Малчылар туура айтып жатат. Кадырбек караңыз. Бул өзүн экинчи рет билүү болуп кетти. Бул жерде көзү жок, сыртынан шайланган 2 кишини чакырып келүүгө адам жиберилди. Эгерде кимде ким айдалган жердин чөбүн малга тебелетип, көгүн курумжулукка учурата турган болсо, анын келтирилген зыяны ошол күнөөлүү кишилерден өндүрүлүп алына тургандыгы токтомго киргизилди. Малчыларыбыз кабыл алынган милдеттенме үйдөн үйгө, короодон короого желдей тарады. Капысынан жүргүзүлгөн мал санак Аманбекти күтүлбөгөн жерден күйүткө салды. Анын короосунан бакандай болгон 32 ирик жетпей калды. Эми ал санакчылардын аст үстүнө түшүп, күзгө чейин ордун бастыра тургандыгын айтып, кечирим суроону ойлоду. Санакчылар узаардын алдында бир жашар уулун бетине кармап көтөрө баскан чабан тигилердин алдын тосту. Үйгө кирип даамоз тийип, тиги кара күрөңдү жеп кетишсин агаларым деп сурайт уулуңар. Тигилер бир ооз сөзгө келбей аттанып кете баштаганын көргөн Сапар Аманбекке кайрылат. Ушунча баш ириктин жок болуп чыгышын кол жоолук жоготкон менен бирдей көрбө? Малдын ээси эл, колхоз. Бизге кол куушуруп, кой сойгонуңда жетпегениңди жетелеп келип берет деп турасыңбы? Андан көрө кой сойгонду кое туруп, жоготкон малыңды толукта. Жебей кеттик деп сага эч ким таарынбайт. Катуу кетсем, кабатыр болбо Амантай. Сапар, сен мага бакшы да, жакшы да болбо. Жебесеңер жеңиңерден сүйрөй турган эч ким жок. Каалабасаңар, жолуңарга түшүп унчукпай кете бергиле.
Менден көп төлөмөрлөр деле жүрөт, аларды көрбөй. Түшүнсөң, күйгөнүмдөн айттым. Мага десең сен коз эмес, бие казыла. Сапар жөнөп кетти. Сакманчылардын түнкү дүбүртүн алыстан уккан Кадырбек карыя адегенде чек арачылар бекен деп ойлогон. Анткени бул жер чек арага жакын болгондуктан чек арачылар менен малчылар кези келгенде келишип кетишип турушат. Санактын жайын уккан карыя өзүнүн бирин экин менчик кой козусун бөлүп алууну өтүндү. Комиссиянын мүчөлөрү ишке киришти. Кадырбектин короосу түгөл чыкты. Санакчылардын дагы башка короолорго бара тургандыгын түшүнгөн чабан эртең келип түштүнө кеткиле деп өтүндү. Санак бүттү. Меймандар чогуу чаран Кадырбектин үйүнө келип түштү. Жаңыдан эле чай алдыга келгенде кызымтал болгон Аманбек камчысын сүйрөй отургандардын үстүнө салам айтпай жулунуп кирди. Иттин баласы, ал түз эле Сапарды көздөй атылды. Бышып турган ашыма түкүргөн сенсиңби? Керек болсо тигине өткөрүп ал коюңду. Чындыгы, Сапар сага эмне кордук көрсөтүп жиберди я? Кадырбек ордунан турду. Өлтүрөм муну. Тапкан экенсиң оңой жерден өлтүрчү кишини. Жетишет, көп болжарабай чык эшикке. Кадырбек Аманбектин жеңинен чойду. Кыжыры келген жигит карыялардын колун силкип салды. Кой отурчу, Кадырбек аба. Ал кайра эле Сапарды демите баштады. Кой жетпесе кой алат колхоз, же киш алат бекен. Даам татып кеткиле деп сыйласа, бул мени колдон түшкөн мусапыр кылгысы бар. Кадырбек май берип, мен уу берет билем. Шашпа, сөөмөйүн кезип силкилдетти. Өлүм 1, кезек 2. Карандашымды колхоздон кууганыңда жетишет. Мен аны эч качан унутпайм. Аманбек тишин кычыратты. Дегем не демексиң? Менин жаным сенин колуңда болсо аянба. Сапардын көздөрү жалаңдап кетти. Кан ичине тартып таноолору кыпчылды. Ак жеринен Ажар үчүн бул өңдүү жагымсыз сөздү укканда каны кайнап турду. Ажарды сүйбөгөндүгүм үчүн күнөөлөйбү? Кызык. Сапар колхозго жаңы келип иштеген мезгилин эстеди. Бир күнү көчөдөн өтүп баратса, Аманбектин Жамал деген кичинекей карындашы көчөгө атып чыкты. Сапар аба, сизди кымыз ичсин деп чакырып жатат. Оюнда эч нерсе жок. Сапар бура тартты. Үйдө Ажар жалгыз экен. Кирерин кирип ыңгайсыз абалда калды. Кыз чоң кесеге мелтилдете куюлган кымызды Сапарга сунду. Кымыз кыздын колунда майда толкун чыгарып, өзүнүн өзү титиреп турду. Ажардын көзү көзүнө урунду. Сапар көзүн тартып кетти. Эмне үчүндүр көңүлүн ренжиткен жагымсыз абалды сезди. Суусап турганына карабай, чыныдагы кымызды терезеге койду. Неге ичпедиңиз, Сапаш, деди. Ажар ордунан козголбогон калыбында дубалга сөөөнү муңайыңкы телмирип. Рахмат ажек, азыр эле үйдөн ачкыл ичип алдым эле. Анда кайра өткөндө иче кетиңиз, деди кыз жалоору итиктеп. Сапар ордунан турду. Эшиктен Аманбек баш бакты. Сапар алардын үйүнө экинчи келген жок. Болгон ошол. Анан ал баякы колхоздун бир кемер чөбү өрттөнгөндөн кийинки окуяны ойлоп кетти. Жолдоштук соттун жүрүп жаткан кезиндеги эки алаканы менен бетин басып алып, Ажардын ыйлап жатканы көз алдына тартылды. Кандай жаза берсеңер өзүңөр билгиле деп титиреди ал. Күнөөмдү толугу менен мойнума алам. Жерди көздөй салаңдаган башын салмактуу көтөрдү. Канталаган убайымдуу көздөрү мөлтүр жашка чайылып турду. Сапарды капысынан жалт карап алып, жүзүн буруп кетти. Анан ал Сапардын чыгып кетишин талап кылды. Сапар чыгып кетти. Ал кийин жолдоштук соттун чечими менен тааныштырганда, Ажар аны сыртынан сүйө тургандыгын айткан экен. Гүлкан менен Сапар сагалыныкында отурганын көрүп, булардан өч алуу максатында ушуну иштедим дептир. Ажардын мындай оор абалын уккан Сапар өзүн күнөөлүүдөй сезди. Бирок канчалык бул кыз жөнүндө ойлоп, канчалык тынчсызданганы менен өзүнөн тырмактын агынчалык болсо дагы жылт эткен махабаттын учкунун таба албады. Аманбектин кыйкырык чуусу Сапардын оюн бузуп жиберди. Ордунан ыргып турду. Сапаш, бул акмак менен теңелбечи. Арак ичпей эле жин ичип келген окшойт дейт. Отургандар Аманбекти үйүнөн сүрүп чыгарышты. Мал санакка барган комиссия мүчөлөрүнүн өткөргөн актысы боюнча Аманбек чабандыктан бошотулуп, анын ордуна башка киши жиберилди. Аманбек айылга көчүп келди. Сапарга кантип жамандык издөөнүн айласын таппай жүргөн колхоздун мурдагы башка агроному Аманбекке жакын болуп кетти. Үйүнө келген мейманды Абдыразак мээримдүү тосту. Ичкиликтен
ак көрпө жайыл болуп, ала буурул тартып отурган эки дос айтууга сөз кеңешерге кеп таппайт, Абдыразак оюнга шоотуп жүлүнгө тие сүйлөдү. Кайран береним, эни өлүгүңдү эчактан бери билемин. Жер жүзүн өрт каптап жатса дагы сүткө тойгон музоодой болуп камырабаган жайың бар. Сенин чабандыктан бошошуңа Сапар себепкер дешет го, чынбы? Болсо болор, ал экөөбүз жакшы эмеспиз. Аманбек шылкыя түштү. Кантип калып айтайын, башкарманын жыйналышында жалгыз ошол каршы чыгып туруп алыптыр. Болбосо 32 кой чыпухада. Эптеп күзгө илинип алсаң, бир эле иригиң бери болгондо 2 койдун туягын тургузат эле. Алыш коруш кылып, бирин-бирине чабыштырып жиберсең, бардыгы жайында болмокто калмак. Бул жерде сенин ишиңе кийлигише турган Сапардын кенедей дагы жөнү жок болчу. Же бир ветврач, же зоотехник болбосо. Мен агроном болуп турганда малчылардын жанына ким бастырып барыптыр. Койлорду короосу менен көчкө алып жатса дагы жумушум жок эле. Мен аны көрөйүн деген көзүм жок. Эчен жерден жайлап сала жаздап астапыралла келтирдим. Алдындагы 6 кыр стаканга жайпай коюлган аракты тартып жиберди. Бах, дүйнөдө ушул арактай таттуу тамак болду бекене, Абдыш. Тамак болбосоң кое калай. Башын силкип алып, куурулган жумурткадан сузам деп суза албай убараланып жатты. Сапардын өмүрүнө кандай жол менен өрт коюунун амалын ойлоп жүргөн зөөкүр Абдыразактын асмандан издегени жерден табылгандай болду. Анын жаман оюнда Сапар кызматын атайын кастык менен тартып алгандай ойлочу. Ошондуктан аны өлгүдөй жаман көрүүчү. Өзүнүн ишсиздиги, ичкичилдиги, оомачыл, кара ниеттиги жөнүндө ойлоп да коюучу эмес. Кийинки жуткан жинди суу Аманбектин ар-намысын арбытып, көптөн бери көөдөнүнө батпай жүргөн армандуу сырын топтой тээп ыргытты. Аманбек сөзүн баш аягы жок айтып, бышактап ыйлап жатты. Тигилердин үстүнө жаңы кирген Абдыразактын аялы төрдө отурган аяшынын сөзүн угуп чоочуп кетти. Эмне деп төөрүп жатасың, Аманбек? Өз абериңди өзүң булгаган кандай уятсыз немесиң? Сапарды дайыны жок, жаманаттылаба? Бир чети айылдашы, бир чети карындашы. Сыйласа сыйлап жүргөндүр. Сен айтып жаткан алдагы сөзүңнүн баары жалган. Сотто так мен өзүм катышкам. Күнөөнүн баары ажардын өзүндө. Абдыразак алдында турган чынын ала коюп тап берди. Бас жаагыңды. Качан болсо эле Сапардын таламын талашып чыйылдай бересиң? Деганын жаман жагын көрөр күнүң болобу? Сапар, сенин Сапар өкөөңдү. Сапардай болсоң мен сенден айланат билем. Эмесе ошого барып тийип ал, уктуңбу? Жетишет, оозуңа келгенде оттой бербегин, уят кокуй. Жогол дейм. Жогол дебесең да жоголом. Мындан аркыңа чыдай албайм. Сендей айван менен күн көргөнчө жалгыз жүргөнүм артык. Сапар менен башкарманын, зоотехник, фермалардын, парторг бригадирлердин үстүнөн үстө-көбөстө карыз жазып жатып, эмне таптың я? Ара жолдо акмак болгондон башка. Өкүрүп бакырып аялын үйдөн сүрүп чыкты. Калган аракты көңтүрө беришти. Бирде ыяралаш бышактаган үндөр чыкса, бирде өйдө ылдый чыккан сөздөр менен кошо баш аягы жокурдаган үндөр угулуп жатты. Эки дос көптөн кийин темтеңдей басып үйдөн чыгышты. Эч кимге сыр чыгарбас үчүн кайра-кайра кол алышып, кайра-кайра өбүшүп жатышты. Арадан бир күн өттү. Сапар жумуштан жаңы келип, атын мамыга байлап үйүн көздөй басты. Мезгил каш карарып, түн пардасы тартылып калган убак болчу. Кош оозду колуна коомай кармап, дарбазадан баш баккан Аманбек калиткага урунуп алды. Сапар жалт карады. Аманбектин мында өмүрүндө келбегенин билген жигит токтой калды. Аманбексиңби? Жол болсун, баатыр. Караңгыда кайдан? Аманбек жаңыдан көтөрүлүп бараткан колун шалак түшүрдү. Калтырап кетти. Үйгө кир. Кирбейм, мен жөн эле. Мукактана түштү. Анчалык эмне болду? Эшиктин алдына келип алып, кайра кирбейм дегениң кызык экен. Тамак ичип кет. Ууга чыкчуудай мылтык көтөрүп алыптырсың. Сапар Аманбекти колтуктап үйүн көздөй басты. Айылдан качан чуу чыгат экен деп кулак түргөн Абдыразак чарчаганда үйүнө кирди. Бул кезде Аманбек Сапардын үйүндө булоолонуп тамак ичип отурган кези болчу. Эртеси Абдыразак жолдошунун намысына тийип, жанын ачта сүйлөдү. Суу жүрөктүгүңдү билгем, Сапарды көргөндө. Жүргөлөп калдым дечи. Киши өлтүрүү оңой эмес көрүнөт.
Чын эле, өзүмдү жоготуп коюптурмун. Эгер сенин ордуңда мен болсом, туулдум, өлдүм демекмин. Мейли бир күн болсо да жашай турсун. Оппали, бай эле ушундай дебейсиңби? Арактан тое ичип алган Аманбек кош оозду таштап, чипет менен октоду. Аягы сай таппай 2-3 күндөн бери шойкомдонуп жүргөн уулунун кебетесин көргөн атасы. Мылтыкты эмнеге эле алмак салмак уктуп калгансың? Бирдин ичинен чыкканы жүрөт окшойсуң деп ачууланды. Аманбек атасын алая карап, суук түрүн салып, жооп айтпай жулунуп чыгып кетти. Эспартсеттин биринчи чабыгы жаңы башталган. Автомашиналар жол бойт, силостук траншеяларга тууралган жашыл массаны бири төгүп жатса, экинчиси кетип жатат. Быйыл Эспартсеттин түшүмү жер көтөргүс. Гектарына канча центнерден айланып жатканын жаңы эле счетчик менен бирдикте өлчөп бүткөн Сапар тракторист менен бирдемелер жөнүндө кыйкырып сүйлөшкөн калыбында комбайндын жанында басып келатат. Бункерден түшүп жаткан тууралган көк чөп жагымдуу жытын алдагайдан буруксутуп, машинанын кузовун жаба берүүдө. Капысынан атылган мылтыктын үнү үрөйдү учуруп, жүрөктөрдү болк эттирди. Кокой Сапарды атып салды деген аянычтуу добуш айлананы дүрбөлөңгө түшүрдү. Жүрөк тушун кош колдоп баскан Сапар жерди көздөй эңиштеп баратты. Кайсыл ит болсо да жейди, машина деп кыйкырды ал кардыккан үнү менен. Иш токтоду. Механизаторлор менен шоферлор айланага кым-куут болуп толуп кетти. Тезирээк түз эле шаарга деди. Сапар акыркы командасын берип жаткан командирге окшоп. Жылжып аккан кара кочкул жылуу кан бир заматта гимнастеркасынын сыртынан билинер-билинбес сарыгып барып, анан жайыла баштады. Сапардын башын жөлөп отурган штурвалчы жолдошторуна кайрылды. Ой, бай болгурлар, араң жаткан баланы тебелейсиңерби? Көзүңөргө ак түшсүн, жаман жорук баштап эмнеге ыйлап жатасыңар? Дегүнүңөрдү баскылачы, аба жетпей калды, жилди тоспой арыраак тургула. Элди тыйып акыл айтып коет. Өзүң эмне ыйлап жатасың? Айланып кетейин жалгызым-ай. Ушундай күндү көрмөк экенсиң, Бир кишиге жамандыгы болсочу, башыңнан балей кетпеген ит сен атканча баласын атсачы. Көздү ачып жумганча зил автомашинасына жаңы чабылган Эспартсетти толтуруп жиберишти. Сапарды тынчтандырып жаткырышты. Айланасында өңчөй механизаторлор менен шоферлор, колхозчулар. Батпай калгандары 2-3 машинага секирип түшүп жатышты. Силер кайда барасыңар? Деди эсмас болуп жаткан Сапар көзүн ача берип. Бир киши өлөт деп бүт колхоздун ишин кайраңдатпагыла. Угуп жатасыңарбы мени? Чөптү Кудай албайт. Сени жиберип коюп, кантип санабыз чыдайт? Мени кыйнабагылачы, кана түшүп калгыла. Машина жолго чыкты. Аңды дөңдү карабай 80-90 менен учуп келе жаткан зор машинаны көргөндөрдүн үрөйү учуп, жолдон чыга берип жатышты. Күтүлбөгөн жерден оор жарадар болуп келген Сапардын абалын көргөн врачтар шашып калышты. Операция столунун айланасында турган врачтардын жүздөрү сүрдүү да, суз да. Жамиля, кислород. Врачтын үнү өкүм чыкты. Сапардын кең көкүрөгү бир заматта адаттан тышкары бирде көтөрүлүп, бирде ылдый түшүп дем ала баштады. Жамиля, эфир. Кислород эфир менен алмаштырылды. Сапар мемирегенден мемиреп уйкуга кетип баратты. Врачтар ишке киришти. Хирургиялык аспаптар шамдык айлык менен биринин артынан бири алмашып жатты. Врач мезгили менен кыска суроо берет. Пульс. Нормалдуу жолдош доктор. Кандын басымы төмөндөп баратат. Сапардын алабалына кылдаттык менен байкоо жүргүзүп турган врачтар менен медсестралардын арасында бир заматта тынчсыздануу пайда болду. Операцияда жаткан жарадардын терең дем алуусу бат-бат дем алуу менен алмашылып баратты. Столдун баш жагында турган врач аптыга сүйлөдү. Көздүн кареги жайылып баратат. Дем алуусу бузула баштады. Операция жасап жаткан врач шашып калды. Ал өзүнүн ишинен алагды болбой, кылдат кыймылдап жаткан калыбын өзгөртпөй, беркилерге сөз ыргытты. Кандай болуп кетти? Операция эле бүтө элек. Кандын басымычы? Экинчи жолу суроо берди. 80-60 миллиметр ртутная столба. Деп калтыраган күч менен жооп берди медсестра. Анда иш чатак. Ичине толгон канды тазалап,
жабыр тарткан кан тамырларды калыбына келтирүүгө толук үлгүрө албай калдым. Окту алууга андан да кеч болуп калды. Боор менен өпкөнүн ортосундагы баштыкчасын таарый берип, кыр аркага такалыптыр. Жанында турган медсестранын улам сүрткөнүнө карабастан, врачтын маңдайынан тер мончоктоп чыкты. Эфир кислород менен алмаштырылды. Операция бүттү. Оорукананын алды жагы машинадан жол бойт. Кайдан жайдан угуп келгени белгисиз эл көп. Операциянын толук аяктабай бүткөнүн уккан кишилердин жылдыздары жерге түштү. Алар иштеги окту ала алса эле, Сапар ордунан туруп, тез эле сакайып кетчүдөй ойлошту. Ал эми жабыр тарткан кан тамырларынын алабалы жөнүндө эстеринде эч нерсе жок эле. Операциянын толук жыйынтыгын уккандан кийин гана жаш жигиттин келечек өмүрүнө кооптууну туулгандыгын бардыгы тегиз билишти. Сапарды Фрунзеге жөнөтөөрдөн башка айла калбаган сыяктуу. Райкомдун секретары Фрунзеге шашылыш телефон чалып, ошол эле замат санитардык авиациянын начальниги менен байланышууга жетишти. Айыгар оорунун дарысы өзү табылат дегендей, мындан 5 мүнөт мурда шаардык оорукананын биринде жаткан башынан операция болуучу катуу оорулууга невропатолог Асанбаев самолет менен кеткенин угуп, секретарь Сапарды кош ала кетүүгө мүмкүндүк алды. Талаадан сокур ичеги болуп ооруканага алып кетти деген сөздү укканда Салкын анчалык этибар алган жок. Сокур ичегини кесип таштоо докторлор үчүн колго кирген сары тикенди алган менен бирдей деп жүрүшпөйбү. Иштики болбос, докторлор бар эмеспи деп ойлоду. Эне, башкарма абам машина жибериптир, балаңызга барып келейин деди. Эшиктен кирген Гүлкан кайненесине. Мен эле барайын балам, тамак ашыңды алып эртең эле барарсың. Силердикине алыста меймандар келет деп жатты эле. Энеңди жалгыз таштап кеткениң болбос. Уулуңуз капа болбосо. Ботом, жөнү жок эмнеге капа болмок эле? Сапашым анчалык ырайымсыз эмес го балам. Салкын оорукананын алдында топтошкон элди, каскатар турган машиналарды көргөндө жүрөгү атып кетти. Райкомдун биринчи секретары эненин алдын утурлай басты. Айланайын Ботом балам. Бир шумдук бар го? Сапашың аманбы деги? О, жарыктык десе, мынчалык не көрүп өйөсүз? Чоочубай эле коюңуз, жолдо келатып сокур ичегиси жарылып кетиптир. Тез айыктырыш үчүн Фрунзенин ооруканасына жөнөтөлү деп кеңештик. Республиканын иши республикада. Кагылайын-ай, жарылган эмнеси? Узун жан аман болсо болду го. Баламды өз көзүм менен көрөйүнчү. Келинчегинде келтирбей койбодум белек окуй. Эне андан ары сөзүн өзүнчө сүйлөп, ковурап эс-мас болуп келатты. Колунум, ырысым, жакшыдан калган белегим, тирегим. Салкын киргенде Сапарды самолетко салууга камынып жатышкан. Өң наалатсыз, насылкада кыймылсыз, сулк жаткан уулун көргөндө эненин бүткүл денесин калтырак басты. Бети менен кете жаздап барып токтоду. Көңүлү караңгылап, акылынан тая түштү. Сапар, каралдым. Салкын уулун бакырып барып басып чыгылды. Энекебай, деди Сапар, Салкын үстүнөн тургузуп бараткан көпчүлүктү онтой карап. Билдиңизби? Алыштыбы? Эмнени алыштыбы дейт кагылайындар. Салкын улам бирөөнү жалдырады. Артынан бирөө шыбырагандай болду. Алды деп айтыңыз. Эч нерсеге түшүнгөн жок. А Сапар болсо ичиндеги ок жөнүндө сурап жаткан болчу. Ооба алышты, балекетиңди алайын каралдым. Коркпой эле кой. Анча-мынча ооруга көтөрүмүң жок белем. Сокур ичеги менен көп эле киши ооруп жүрбөйбү балам. Сапар энесинин эч нерсе уга электигин түшүндү. Анан билинер билинбес күлүмсүрөп койду. Арадан көп убакыт өтпөй Сапарды салган самолет асманга көтөрүлдү. Бул мезгилде оор жарадарды алып келе тургандыгын уккан республикалык хирургиялык бөлүмдүн медиктери операцияга даярдык көрүп жатышты. Үйүнөн жаңы эле чакырылып келинген жаш жигит шыпылдай басып кабинетине кирди. Алло, санавиациябы? Саламатсызбы? Пржевальскиге жиберилген самолеттун келгендигин билейин дедим эле. Рахмат. Трубканы шакилди дагы ордунан учуп турду. Жигит эшиктин алдына жаңы жеткенде телефон кайра шыңгырады. Алло, ооба, мен угуп жатам. Тез жардам машинасы короңорго кирди. Тез жардам машинасы короого кирди дейсизби? Жакшы. Рентгенологиялык кароодон өткөндөн кийин түз эле операция столуна. Башкы медсестра оорунун тарыхын толтуруп жатты. Бүттүм, жолдош доктор.
таанышып чыксаңыз болот. Рентгендик сүрөт кана. Канның группасы чыктыбы? Чыкты. Биринчи группа экен. Врач оорунун тарыхына кылдаттык менен көз чаптырды. Бирдемге кирпиги ирмелбей, деми чыкпай, көздөрү бакырая түштү. Жаңы гана чаккан ширеңкенин талы оозундагы тамекиге жетер жетпес барып, жалындай түшүп жалп өштү. Сапар Жусупбеков колундагы кагаздардын бир баракчасы учуп жерге түштү. Өңү өзгөрүп кетти. Анан көңүлүн жанына келген медсестра бузду. Бардыгы даяр болду, жолдош доктор. Ал медсестрага бирдеме дегендей болду. Эч нерсеге түшүнбөгөн кыз кайталап сурады. Райкомдун секретары менен колхоздун башкармасы деп этимби? Энеси да кирем деп ыйлап жатат. Рухсат сурагандар көп. Операциядан кийин деп айткыла. Бардыгына түшүндүрүлгөн. Жигит дагы бир жолу колун кароосуна чейин щеткалап жатып самындап, бир нече жолу көбүртө жууп, таза чайкап, анан желдеткичке колун тосуп кургатты. Андан кийин акыркы жолу колун спирт менен тегиз жууп, манжаларын чичайта көтөргөн бойдон медсестранын жанына келип токтоду. Кыз колундагы масканы врачтын бетине байлады. Башындагы калпакчасын кийгизди. Операцияга толук даяр врач колун сырайта көтөрүп, бет маңдайындагы бөлмөгө бет алды. Врач операция столуна жаңы жаткырылган Сапардын жанына барып токтоду. Кандай, Сапар Жусупбекович, жакшысызбы? Көрүп турбайсызбы, жолдош доктор? Жакшы болсом, ушинтип жатат белем. Сабыр кылыңыз, бардыгы жайында болот. Бирок операцияны наркозсуз жасабайбыз. Көтөрө алар бекемин? Мурдада бычак жеп калдым. Враштын көзү Сапардан өттү. А Сапар болсо, аны берериң өмүрбү же өлүмбү дегендей, ага алагар көзүн жалжылдатып, жалооруй тегилди. Врач оор дем алды. Анан Сапардын мурда кесилген жерине кареги кадала түштү. Эртин тиштеп, башын тез буруп кетти. Коркпоңуз, операциянын ийгиликтүү аяктарына ишенип коюңуз. Оозуңузга май айланайын иним. Колуңдан келген жакшылыгыңды аяна көрбө. Бул кызматың үчүн. Ага кирген башкарманын сурмасыз кичинекей тегерек көзүнүн кычыгына жаш толо түштү. Жакыныңызбы? Белдөө кызматкерим. Адамгерчилик артык эстүү жигит. Жакшыда жадоо жок дегендей, өз баламдан кем көрбөйм. Анын үстүнө астыда ага, артында ини жок. Атасы улуу атамекендик согушта курман болгон. Терең ойго чөмүлүп, башкарманын сөзүн угуп турган врач оор күрсүнүп алды. Андай болбогон күндө да Сапардын өмүрү үчүн күрөшүү биздин милдетибиз. Бардыгы сиз ойлогондой болор, аксакал. Кайненемди узатып коюп, балдарды кийиндирип алып көчөгө чыктым. Энемдин элтеңдеп, биздикин көздөй чуркап келатканын көрүп токтой калдым. Айтчы батыраак, эмне шумдук болуп кетти? Сапашты сойгон алып кетишти дегениң кандай? Энем ыйлап жиберди. Кагылайын кулунум-ай, эртең менен үйдөн таптаза аттанбады беле? Жашыңыз кирпигиңиздин учунда илинип араң турат. Таладан приступ болуптур, сокур ичеги дейт. Мен барайын десем, энем болбой койду. Деги ошондой эле болсун, баса. Артынан башкарма, сельсовет, парторг баштап көп киши кетти. Оорусу кат окшойт деген сөздү угуп жаным чыгып кетпедиби? Биз үйгө кирип, жайма-жай отуруп калдык. Конок камын көрүш керек болчу. Бир маалда кошунанын тестиер болуп калган уулу кирди. Чоң эне. Тигинде көп милиция келди. Сапар абамды аткан кишини машинага колун байлап салып, түрмөгө алып кеткени жатышат. Силер эмне үчүн барбайсыңар? Энем менен атам ошол жака кетишти. Кой Гүлкан. Кара көзүбүз кашайган го. Бул Жубарымбек эмне деп тамтаңдап жатат? Кокой-ай, ушундай бир шумдуктун бар экенин сездим эле да. Деним өлө түштү. Энем галошун кийбей, маазычан эшикти көздөй жыгылып туруп чыгып баратты. Элдир-селдир эскирип калган ынтымак жамандыкты сезгендей чаңырып ыйлап жиберди. Агасынын үнүнөн чоочуган Жылдызбек эгин эмшеңдетип эки жагын карайт. Энем экөөбүз жуп жетээрде машина жүрүп кетти. Ал жерде турган эл бизди көрүп чайпала түштү. Бардыгынын өңдөрү суз, көздөрү байымдуу, Сапарга катуу кейип, сана аркап тургандары ар кимисинин жүзүнөн байкалып турган сыйт. Бул итти атпай эле, кескилеп өлтүрсө сооп болот эле. Айланайындар-ай, балам аман бекен? Энем тургандарга жалдырады. Балаңыз аман байбиче?
жанагы итти ушул жерден тирүүлөй кесип салабы десек бербей коюшпадыбы? Ансыз деле мүрүгү бараң турат. Милициялар келгенче эле чөп чапкан балдар көк челек кылып салышыптыр. Чала болот. Баладан жаралган балага кол салсачы чочко. Айткылачы эл, ким атыптыр, эмне үчүн? Энемдин көзү канталап кетти. Аманбек атыптыр, Аманбек? Туз урган айбан, түндө эле биздикинен тамак ичип кетпеди беле? Энем экөөбүз эки баланы алып, түн катып шаарды көздөй бет алдык. Сапарды таппадык. Ичак эле Фрунзеге алып кеткенин угуп, супсунубуз сууп кайра тарттык. Үйгө жакындаганыбызда бизди көргөн кошуна колуңдор айланабызга толуп кетти. Бири бирди айтса, экинчиси бирди айтат. Ар кимдин оозун тиктеген калыбымда таштай каттым. Жараты оор, мал болоор болбосо арсар деген сөздөр башымды тумандатып, көңүлүмдү караңгылатып, колу бутум шалдырай баштады. Канча кылса да эки баланын атасы Сулайманга болгон сүйүүм, кусалануум көңүлүмдөн жаңы гана оолактай баштаган кезинде мындай окуянын болушу арзанга турган жок. Турмушка жаңы эле көз ачып келаткан Сапардын күлгүндөй жаш өмүрүнүн мезгилсиз кыйылгандыгын ойлоп, анын бардык жакшы сапаттарын, мага кылган мамилелерин чар-жайыт эсиме түшүрүп жаттым. Аны өлүмгө ыраа көргөнүм жок. Сапар көп адамдын бир адамдарынан эмес да. Каңырыгым түтөдү. О ак бейил, жазыгы жок жалгызым. Кайненем эсиме түшкөндө ысык темир жүрөгүмдү каарып алгандай болду. Сапардын күйүтүн кантип көтөрө алар экенсиң, байкуш энем? Сенин күйүткө толгон көз жашыңды, көкүрөк дартыңды көрбөсөм экен. Алдымда отурган Жылдызбек салаа болуп агып жаткан көз жашымды быйтыйган кичинекей колдору менен чукулап ойноп жатты. Сыз жерге отурбачы. Күлкан балам деген кимдир бирөөнүн сөзүн угуп, ордуман таштай салмактанып зорго козголдум. Жолго чыгууга анча-мынча даярдык көрүп, бүкүл бойдон балдардын жанына кыйшайдым. Уйку менен тамак, күлкү үчөө ар жок деген чын окшойт. Санаам сандап, жүрөгүм өрттөнүп жатып, көзүм илинип кетиптир. Телефондун үстү кобосток шыңгыраган үнүнөн чоочуп ойгондум. Күн чыгып калыптыр, Фрунзеден экен. Күлкан, секет кетейин, ак жол тоюм сүйүнчү, сапашың жакшы. Кудагыйга айтып кой, коркпосун. Санаасы тынбай жаткандыр байкушум. Мен дагы көңүлүм тынчып, сапашымды көргөндөн кийин телефон чалдырып жатам. Азырынча бул жака келебиз деп дүрбөбөгүлө балам. Күн ысык, балдарың менен куруп каласың. Сапашын жанында 1-2 күн туруп жолго чыгам. Мен барганча коркпой, үркпөй, балдарыңды ыйлатпай, оокатыңды кылып тур. Ынтымакты энесине бер деди. Анткени ынтымакты өзүнөн багып алайын деп айтканынан Сапар экөөбүз аны бергибиз келбей, Жылдызбекти ыйгарганбыз. Муну угуп кайненем капа болгон. Баладан баланын кандай айырмасы бар? Каалап алам деп айткан баласын бергиле. Бир үйдө жалгыз отурганына жаныңар кейбейби энеңердин деп урушкан. Эми дагы ошол жөнүндө айтып жатат. Кайненем келе турган күнү өзүм барып тосуп алдым. Самолеттон кабагы ачык, көңүлү куунак түштү. Сүйүнгөнүнөн сөздүн баш аягын таппай, көңүлүндөгү кубанычын чар-жайыт сүйлөп жатты. Операцияны ким жасады? Кыргыз дөгдүр. Сапашыңдай эле жаш жигит экен. Ыйлайт дедиби, мени киргизбей койду. Ботом, дөгдүрдүн баары эле өзүбүздүн балдар болуп кеткен тура. Кыргыздын өсүп өнгөн ушул. Сыймыктанып жатам. Сапашымдын ичиндеги окту камырдан кыл сууругандай гана алып салды го бечара. Адамга жакшылык кылганынан көгөрөр, адамгерчиликтүү кичпейил бала экен. Сапар чыкканда машина жиберем. Келбей койбо, деди го башкарма. Кетеринде атайын үстүнө кирип колунан өөп, Сапаш чыкканда чогуу биздикине барып келгин балам деп жакшы эле жалынып жалбардым. Ай келбейт го. Иши чачынан көп экен. Эмнеси болсо дагы өмүрлүү болсун. Ак жол той болду. Мен Сапарга жөнөгөнүмдө өз энем кошо кетти. Күйөөмдүн баягы жылы мен жаткан хирургиялык бөлүмдө жатканын уккандан кийин Сулайманды кайра баштан эсиме түшүрө баштадым. Сапар менен Сулайман алмак салмак көз алдыма тартылат. Жолдо катар бирде Сулайманды, бирде Сапарды ойлоп бараттым. Кайдагы бир ой жүрөгүмө кылттай түштү. А балким Сулайман ушул жерде иштесечи? Өз жерине караганда Фрунзенин абасы ага абдан жагат экен деген сөзү кулагыма угулду. Жүрөгүм булкуп алды.
өз оюман өзүм чоочуп, өз пикиримден өзүм чегингендей боло түштүм. Жок дедим, өзүм ишенип коюп. Ал бул ооруканада иштебейт. Мургап менен чектеш Кыргызстандын түштүк районунун биринде иштеп жатыптыр деп укпадым беле. Аны мен эми эч качан көрбөйм. Сулайман мени жек көрөт, ооба, сөзсүз жек көрөт. Өткөндөгү бирге жүргөн бактылуу минуталарым көз алдымдан бир меттей тизилип өтүп жатты. Өзүмдү өзүм өлдү деп берген телеграмманы алгандагы Сулаймандын оор акыбалы, мөндүрдөй төгүлгөн көз жашы көкүрөк тартты. Кийин телефон чалып, менин дайынымды билгенден кийин өңүнөн бирде албырып, бирде кубанып туруп: ал өз эрки менен кеткен жок. Кудай урсун, ишенип койгула мага. Гүлкан мындай ишке эч качан бармак эмес. О, шорду жаным. Ушундайда бактысыз жигит болорсуңбу? Деп өкүрүп өкүнгөнү. Артыңан барам, барбай койбойм. Душмандын колуна мен аны бир түнөтпөйм. Телефондо Гүлкандын өзү менен сүйлөштүк деп ишенип турасыңарбы? Жок, ал Гүлкан эмес, мен түшүнөм. Деп эшикти көздөй, жинди болгон немедей атылганы, аны туушкан жора жолдоштору кое бербегенин укканымды эстедим. Менин жердешим Жапарали менен эчен жолу кезигишип, эчен жолу бирге болгон учурларында бир жолу болсо да Гүлканды көрсөм экен дебегени, эч качан эскерип сүйлөбөгөнү менин кусалуу дилимди артка түрткөндөй болгон. Сапарга кирүүгө уруксаат алганы ординаторлук кабинетке киргенимде жаш аял кимдир бирөө менен телефон аркылуу сүйлөшүп жаткан экен. Жусупбеков дейсизби? Тынчсызданбасаңыз да болот, Сулайман Бакирович. Жакшы. Уктап жаңы гана ойгонду дешти. Медсестра телефон трубкасын рычагка жай илип мага карады. А мен болсом, акыл эсимен ажыраган, тили эч нерсеге келбеген дудук адамдан бетер, ооз башым өзүнөн өзү кыбырап, жансыз сүлөкөттөй турдум. Көзүм жашка толуп төгүлүүгө даяр турганын да билбейм. Кулагым сизде? Деди менин көрүнүшүмдөн тынчсыздана түшкөн кыз. Айтыңызчы, Бакиров ушул жерде иштейби? Ал түштүктө иштечү эмес беле? Сулайман Бакировичтин бул жерге келгени качан? Аны оорукана өзү кийлигишип жатып сурап алышкан. Жакыныңыз болобу? Бирдемге эрдимди кесетиштеп туруп, башымды чайкадым. Муун жүүнүм бошоп, жүрөгүм алып уча баштады. Бир заматтын ортосунда бүткөн боюмду муздак тер басты. Чиркин-ай, турмуш деген кандай татаал, кандай буйткалуу. Бир кездерде жүрөгүмдү жаралап, бир күн көрбөй калсам, көзүмдөн учкан Сулаймандын атын угуп, арыстандан корккон коёндой боло түшкөнүмдү карачы. Шылтоого шыноо табылса, бакырып ыйлап жиберүүгө даяр элем. Тамагым кысылып, үнүм боолуп турду. Сапардын үстүнө киргенде өпкөпкөмө батпай ыйлап жаттым. Байкуш Сапар менин ар бир корго, арман менен муңга, сүйүү менен күйүүгө жык толгон көз жашымды өзүнүн алды көрүнөт. Жаздыктан башын көтөрө берип, колумду кыса кармап: ыйлабачы гүлүм, жакшы болуп калдым. Врачтарга рахмат, өлүмдөн алып калышты. Мени операция жасаган жигит мыкты хирург экен. Балким ал болбогондо тирүү калышымды Кудай билет эле. Алкыштан башка айтаарым жок. Жаштуу көзүм Сапардын чарасы бөксөрүп кыйналган, бажыракай сурмалуу көзүнө тигилди. Бир заматта анын көрүнүшү мага ушунчалык аянычтуу болуп кетти. Иши кылып, алтын жаныңдын аман калганына каниет деп ойлоп жаттым. Анын врач жөнүндө жүрөктөн чыккан мээримдүү сөзү бүткөн боюмду чыйрыктырып, калтыратып баратты. Жаныма келген медсестра кароомдан тартты. Врач келатат. Мүмкүн болсо уруксат этиңиздер, убактыңар бүттү. Шашып калдым. Көзүмө Сулайман кирип келаткандай элестеп кетти. Аны менен бет алышууну каалабай турганымды сездим. Сапардын көңүлү чөгөт болбосун дедимби, анын түндөй кара уюлгуган тармал чачын колум менен жумшак сылап чекесинен өптүм. Биз тышка чыгып турабыз, Сапаш. Сапар балдарын эңкейип, улам бирин алмак-салмак өөп да, жыттап да жатты. Ынтымак Сапарды колдон тартты. Жүү, папа, кетебиш үйгө. Оолум атасын таштап кеткиси келбей ыйламсырады. Энем менен балдарга кылчактай эшикти көздөй бастым. Көкө, тайекелериңдикине барып эс алгыла. Эртең келерсиңер, деди Сапар артымдан.
палатадан жаңы гана чыгып узунунан кеткен кең коридорду ортолоп келгенимде оң тарабымдагы эшик шарт ачылды. Кимдир бирөөнүн тааныш көзү көзүмө чоктой кадалды. Бири-бирин арбашып жаткан макулуктан бетер турган ордубузда каттык. Жүрөгүм көөдөнүмдү жарып чыгуучудай тик-тик урду. Гүлкан, деди ал мени көздөй жүткүнүп. Сенсиңби? Сулайман, кечир мени. Биринчи эле ушул сөз оозума кириптир. Бет ылдый мөлкүлдөп агып жаткан көз жашымдын кычкылдаамы оозума кирип жатты. Үйдүн дубалдары бир жагына кыйшайып бараткансыды. Өмүрүмдө мындай оордун экинчи кайталанышы эле. Анан ал мени жерден таптак көтөрүп, бооруна баскан бойдон кандайдыр сендиректеп кетип бараткансыды. Энем менен балдарым мени издеп жүрүшүптүр. Аларды баштап медсестра менин үстүмө алып кирди. Капырай балам, таптаза туруп эмне болуп кетти? Энемди көргөндө Сулайман ордунан ыргып турду. Көке, бул киши сенин апаңбы? Ал утурлай басты. Саламатсызбы, апаке? Чоочубаңыз, жүрөгү бир аз начар экен. Кичине приступ болуп өттү. Апам менен кол алышты. Андан соң ынтымак менен Жылдызбекке далбастап кучак жайды. Ылаачымдан корккон жөжөдөн бетер экөө бирдей мага ыкталышты. Окшошкон макоолор. Эмнеге качасыңар? Кана, өптүрүп койгула. Бул аба. Балдарымды эркелетип маңдайынан жыттадым. Энем алдан эмеден ишик алгандай мустоё түштү. Сулаймандын жаш чалган көзүнө аянычтуу тигилип турганын байкадым. Балдарың барбы, балам? Жок, апаке, балалуу боло элекмин. Энем жер тиктеди. Сулаймандын бул жообу жүрөгүмдү сайып алды. Сулайман Жылдызбекти экинчи рет бооруна кысып, кайта-кайта жаагынан сүйө мага берип ордунан турду. Оорулууларга барышым керек, көкө. Капа болбосоңор, бир аз күтүүгө туура келет. Анан өзүм узатып коем. Балдардын курсагы ачты го, Гүлкан. Энем кетсек дегендей кылды. Азыр, апаке, тез эле келем. Сапаштын доктору сенсиңби, балам? Ооба, менмин. Сулайман токтой калды. Ымтыраган сыйт. Түбөлүгү түзбү кагылайын. Сизге эркелеп жатса керек, апа. Болбосо көңүлү ачык, ден соолугу жакшы, ал күндө жаныңызда болот. Сулайман чыгып кеткенден кийин энем дароо өзгөрүлө түштү. Мага ыраазы болбогондой карады. Мунуң баягы өлүп тирилип, сүйүп күйүп жүргөн жигитиң го, анчалык азабын тартып куурагандай сапардан деле артыкчылыгы көрүнбөйт го. Тобо бир заматта кайдан табышып калдыңар? Чулпондой болгон күйөөң тигинтип орто жолдо жатса, оюңда эчтеке жок, кыналышып жанында отурасың. Сени жыгылып калды дегенди угуп, курган балам керебеттен учуп кете жаздады. Бизди таштап кандай чыгып кеткениңерди да байкабай калыптырмын. Ай балам. Эр болсо сапарчылык эле болоор. Көлдүгүнөн, көтөрөмдүүлүгүнөн көтөрүп жүрүп бүлөө кылды го сени. Тилимди алсаң, тигиниңди кошаматтатпай эле өзүбүз кетели. Сапар болуп калса эмне бетибиз калат? Караганда калжаңдап, кызына жеңи болуп жүрүптүр деп, көңүлүнө кетип жүрбөсүн. Мурда эле ата энеден үшүккө чалдыккан жүрөгүм эми биротоло муздак сууга жулуп ыргыткандай көңүлүм ренжий түштү. Катуу айтып жибере жаздап барып өзүмдү өзүм араң токтоттум. Энемди телмире тиктедим. Ушунчалык таш боор болбосоңуз кантет? Эркимдин боштугунан ата энелик баркыңарды сыйлап, жалгыздыгыңарды кыйбай айтканыңарды аткардым. Мөрөй силердики болбодубу? Эми мага энелик мээримиңизди бир жолу төгүп койсоңуз эмне болот? Сулайман менен мындан чыккандан кийин аз убакытка бирге болууга айкөлдүк кылыңыз. Энем жумшара түштү. Мага сыр алдырбаганы менен анын оюнда Сулайманды жактырып турганын билип турдум. Мына Сулайман да келип калды. Кана кеттикпи? Деди халатын чечип жатып. Силерди көпкө күттүрүп койгон жокмунбу? Энемдин астында уктап жаткан Жылдызбекке умтулду. Кеч кирип калыптыр. Сулайман бизди жеткирүү үчүн атайын чакыртканбы, айтор оорукананын алдында машина күтүп туруптур. Сулайман экөөбүз Жылдызбекти алып машинанын артына отурдук. Энем болсо баласы менен алдынан орун алды. Сулаймандын оюна алдан эмелер түшкөндөй ысыктан албырып, чачынын арасы чыбырчыктап, терден чапташып турган Жылдызбектин жумшак көкүлүн үйлөп желдетти дагы, анан артын көздөй сылап, кашкалуу жазы маңдайынан чыттап койду.
Анын мага кадала түшкөн көз карашынын тереңинен ушундай дүйнөдө жок бактыны мага бербей, кантип башкага бердиң? Карачы көкө, билбеген бирөө көрсө, ушул жигиттин балдары, ушул жигиттин үй бүлөсү экен го деп ойлошоор бизди. Мен көксөгөн, мен жетпеген, мен сагынган картина деген жазууну окудум. Дагы эле көзүмдөн көзүн албай тиктеп туруп, Мустоюн колу тунду. Курсагыңар ачкандыр. Тамактаналы. Башымды ийкедим. Иши кылып Сулайман менен көбүрөөк бирге болууну каалап турдум. Тамактанып чыккандан кийин энем менен балдарды Таекемдикине түшүрүп коюп, Сулайман экөөбүз кайра тарттык. 22-Партсез көчөсүнө келгенде, Бурбурдук почтадан имерилип, Дзержинский бульвар менен вокзал тарапты көздөй бет алдык. Сулайман эки колун артына алган калыбында үнсүз, анда-санда гана башын өйдө көтөрүп, бийик үйлөрдүн үстү жагына, жылдыздуу ачык асманга көз чаптырып, эртеңки күндүн аба ырайына байкоо жүргүзүп жаткан метеорологдон бетер айланага суз телмирет. Унчугушпай жүрүп отуруп, 3-чү көчөнү ортолоп калганыбызда, күйөөң түзүк жигит көрүнөт, элге алымдуу экен. Аны мен кайдан көрдүм десем, сүрөтү менен Айыл чарба журналынан окуган экенмин. Сенин жолдошуң экенин ооруканага келгенде оорунун тарыхын окуп, ошол экен деп билдим. Фамилиясын жапыралы айткан эле. Ал дагы бирдемге унчукпай калды. Сапар сени катуу сүйсө керек, же жалган айтамбы? Башымды ийкедим. Эмнеси болсо да сүйгөнүнө баш кошкон бактылуу жигит экен. Жок экен, ал бактысыз. Эмне үчүн? Ал мага жай карады. Алган жары ардактап сүйбөгөндөн кийин жалгыз бир кишинин сүйгөнү жел учурган камгактай деп ойлойм. Болбосо сапар дегендей эле артык жигит, көрдүң көзүң. Бирок эмне үчүндүр сенчелик көрбөйм, Сулайман. Сулайман артына алган колун түшүрүп, колтугумдан бошалды. Адам келечекте эмне болорун билбейт тура, кээде турмуш адамды селге кеткен чамындыдай белгисиз тарапка лактырып салуучу күчтүү нерсе экен го. Дагы алдыда бизди эмнелер күтүп турганын ким билсин? Билесиңби, иш боюнча өз ордумду тапканым менен керт башыма келгенде, мен да сенин түгөйүңмүн. Салиманды мага эч ким таңуулабаганы менен мен аны сүйүп үйлөнгөнүм жок. Сенден алган сокку ойдо жок жерден ушуга алып келди. Анын жүрөгүн сен үчүн эмгичи оорутам. Гүлканым болгондо сени карап өтмөк эмесмин дейм. Салиман деп чакырыштын ордуна Гүлкан, гүлүм, көкөн деп бутташтырган убагым аз дейсиңби? Калп болсо да анын көңүлүн көтөрүп коюучу учурлар туура келип калганда, сени издеп туруп кучактап, маңдайынан сүйүп койгонум ал үчүн бакыт экенин билип турам. Биринчи түнү, биринчи күнү ага кандай салкын мамиле кылган болсом, азыркыга чейин ошол мүнөзүмдүн катуулугун жумшарта албадым. Сулайман ушул жерге келгенде душманымдан аз да болсо өз өчүмдү алгансып, көңүлү жүрөгүм бир аз бөксөргөндөй боло түштү. О, жараткан, дедим ичимден. Бул да мен окшогон армандуу байкуш беле. Эмне үчүн тагдыр бизди Көкөк менен Зейнептей арабызды алыс бөлүп таштады? Терең ойго батып, тунжурай түшкөнүмө Сулайман тынчсызданды. Чарчадыңбы? Бир аз отуруп эс алалычы, көп бастык окшойт. Чарчаганым деле жок. Түз жолдон бурулуп, скамейкалардын бирин көздөй бет алдык. Эмне үчүн сүйлөбөйсүң? Көзүбүз көзүбүзгө кадалды. Көп өзгөрүп кетиптирсиң, Сулайман. Ал мага мурдагыдан келбеттүү да, сүрдүү да, сулуу да болуп көрүндү. Сырт кебетем өзгөргөнү менен жүрөгүм дагы деле сен деп согот. Сен мага таарындыңбы? Дедим мен. Телеграмманы алып, чын эле өлгөн экен дебедимби, жаным? Ысык көлгө кеткениңди эртеси Швейцар аялдан укканмын. Ал атасы катуу оор экен деген. Жолдо баратып аварияга учураган экен деп өбөктөй түшпөдүмбү? Эмне үчүн ушундай суук телеграмманы жиберттиң? Же мени биротоло күйүткө күйүп өлсүн дедиңби? Өлгөнүм жалганбы? Тирүү болсом, сени менен бирге болбойт белем. Сапарга кандай кеткениңди кийин толук уктум. Ашык күнөөлөй албайм сени. Бирок бир арманым элдин сөзүн укпай, артыңдан барганымда балким кайра алып келет белем. Же айыл үстүлүк кылып кетишет беле. Ким билсин, айтор ошол кезде аз эле жерден жинди болбой калдым. Адамдын турмушунда эки залкар кубаныч болот дейт. Бирок ал экөөнүн тең бактысызмын. А сен болсоң, бул экөөнүн бирине жетпегениң менен экинчисине жеттиң. Билбейсиңби ушуну?
Туңгуч сүйгөн жарга баш кошуу бул 1де. Анан ал жарыңдан биринчи бала алуу бул 2де. Же калп айтып жатамбы? Сүйгөнүнө баш кошкон укмуштай бактылуу үй бүлөнү көргөнүмдө кандай суктанаарымды өзүм гана билем. Сулаймандын үнү дирилдеп чыкты. Түшүнөм. Эгер сени менен баш кошуп, анан биз балалуу болсок, ушинтип муң канат белем. Суке, ынтымакты төрөгөндө жерип да жүрдүм. Канткени менен бала энеге кымбат тура. Бара-бара байкушумду жакшы көрүп кеттим. А дегенде алдырып салайын деп докторго барсам болбой коюшту. Кеч кайрылыптырмын. Аның акылсыздык болмок. Биринчи баланы аборт кылууга болбойт алтыным. Балким оорук чал же такыр төрөбөс болуп калат элең. Төрөп алганың жакшы болуптур. Жылдыздуу балдарың бар экен. Аман болсун. Мен кубанбасам дагы сен кубанып жүрчү жаным. Менин саатым алдыда окшойт. Убактың канча болду Суке? Охо, 2. Анда туура экен. Бат эле ушунча убакыт болуп кеттиби? Айланага биринчи жолу көз чаптырдым. Дымыр эткен жан жок. Бет маңдайыбызда күйүп жанган лампочкалар сүттөй жарык нурун жалгыз биз үчүн төккөнсүп жымыңдашат. Жогору тараптан соккон салкын абанын толкуну жалбырактарды акырын сеңселтип, анан жагымдуу жытын бизге желпип жаткансыйт. Сулайман көөдөнүн кере рахаттана дем алат. Сүйүү да ушул таза аба сыяктуу адамдын жашоосуна зарыл керектүү каражатпы дейм. Сүйгөнүнө баш кошкон адам көпкө чейин картайбаса керек. Аша чаап жатпасам мени бир топ ментимен тайытып кеттиң, кантейин. Эрдимди кесетиштедим. Сулайман сөзүн кайта улантты. Балдарыңды алып апам менен биздикине барып кет. Салиман сени жакшы көрөрүнө ишенем. Башымды чайкадым. Эңилип колумдагы саатка кайра үңүлдүм. Кетели деп турасыңбы жаным? Сулаймандын эрти дирттей түштү. Бир түнкү уйку эмес, сен үчүн канча түндү кирпик көзүн какпай узатканымды билбейсиңби? Көзүм бет маңдайыбызда жылдыз чагылып айдалган тааныш гүл көрүндү. Балким астра гүлү болуп жүрбөсүн. Ордумдан жеңил козголдум. Сулайман колуман алды. Кайда барасың? Эч жака барбайм. Тегил. Кайсыл гүл? Астра эмеспи? Сулайман колумду кармаган бойдон кошо басты. Туура тааныпсың, Астра. Бир түзүп алайынбы? Өзүң бил. Бир кезде Астра жакшы көрүнгөн гүлдөрдүн бири эле. Мен азыр аны жаман көрөм. Мен аны сүйөм. Аны мен сени кандай көрсөм ошондой көрөм. Биздин үйдө Астра гүлүнүн дестеси дайыма болуп турат. Кара жолтой дебейсиңби? Гүлдө эмне күнөө? Бирди үзүп алайынбы? Мен үзүп берейин. Сулайман 5 тал гүлдү үзүп берди. Эмне үчүн 5 түздүң? Мага бирөө эле керек болчу. Сен жалгыз эмессиң да жаным. Бул экөө уулдарың, 3-чүсү Сапар, 4-чүсү өзүң, бул ашып калган түгөйү жок 5-чиси мен. Жүрөгүм сыздап кетти. Оозума сөз кирбей калды. Көздөрүм ысык жашка толуп, кирпигимдин ирмеми менен кошо төгүлчүдөй мөлтүлдөп араң турду. Баса көкө, Сапар мени конокко чакырды. Сапаштын энеси айткан, кайынэнем да ченде жок эстүү киши, сени жактырып барды. Менин энемден да жакшыбы? Байкуш апакем сени алиге чейин унутпайт. Унутпайт дечи, ал кишини мен да унуткан жокмун. Энелерди эмне айып? Көзүмдүн жашы булактап кетти. Сулайман бетиме такады. Ыйлап жатасыңбы? Жок. Сага капа болууга жарабайт. Минте берсең сен ден соолугуңду талкалап аласың. Анда эмне болот? Айтчы, Суке. Биздикине барасыңарбы? Сен билчи барайынбы? Кийин Сапар көңүлүн албайбы? Ал андай жеңил желпи, ичи тар, эси жок жигиттерден эмес. Чын пейили менен кадыр салып чакырса, сөзсүз баргын. Барбай койбо. Мен сени күтөм. А сен эмне үчүн мен чакырсам барбайсың? Жалгыз баргың келбесе, Сапар чыкканда экөөңөрдү чакырсам барасыңарбы? Жок дегенде жакшы жолдош катарында келишип кетишип жүрөлү. Минтүүгө эмне үчүн болбосун? Ойлонуп көрчү. Анда мен сени күндө болбосо да анда-санда көрүп турар элем, туурабы? Байкап көрөйүн, эгер Сапар каршы чыкпаса. Саат 3 болуптур. Кетелиби, Суке? Болуптур сүйгөнүм. Кетели десең кетебиз да. Жок дегенде көңүлүмдү көтөрүп, бир өптүрүп койбос белең. Бир тууган болуп жүрөлүчү, Суке. Сулайман ойлоно түштү. Жүйөлү сөз. Кол үзүшпөйбүз, Эч качан. Келе колуңду.
колубузду кармашып бирдемге токтой калдык. Суке, сапашымды жакшы кара, жарайбы? Сөзсүз жаным. Шаар караңгылыктын кучагынан сурула баштады. Айлана жанданып бараткансыды. Мен үйгө келгенде энем көчөгө чыгып, менин жолумду тосуп жүрүптүр. Сапар медсестра аркылуу 2-3 жолу звонить эттирип, менин ден соолугума тынчсызданганын айтты. Энем ыйламсырады. Түндөтөн бери Сапар экөөңөрдүн турмушуңарды ойлоно берип, кирпик көзүм какпай таңдатырдым. Сага да, Сапашка да, анан жанагы дөгдүр балага да бактсыздыкты алып келген менбенби чын эле? Ол да айланайын кулундарым-ай, эмне үчүн жүрөгүңөрдү оорутуп, сөөгүңөрдү сыздаттым экен? Жерге кирейинчи, убалыңар. Кеч ойлонуп калдыңыз, энеке. Энем шолоктоп ыйлады. Астра гүлү колумда титиреп турду. Гүлкандын аңгемесин ушунчалык кунт коюп уккандыктанбы, биз отурган машина автовокзалга бурула берип токтогондо гана эки жагыма элеңдеп карап, сапарыбыздын аяктаганын билдим. Келиндин жүрөгүн чексиз жаралаган махабаттын жалбырттаган өжөр учкуну менин тынч көңүлүмдү бир эсе толкутуп, бир эсе чөгөрүп кеткендей болду. Мүмкүн булар бирөөлөргө сабак болор деген ойдомун. Эмесе Гүлкан, кош бол. Сиздер белгилүү жазуучу Зуура Сооронбаеванын Астра гүлү повестин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.